мындай масштабтагы Куран жарыш өтүп атат. Мындай жогорку деңгээлде, республикалык деңгээлдеги Куран жарыш чындыгында биринчи жолу өттү. Мен деген жигиттер ушул кааркелерге кичинекейин агзатман кылып, мен дагы каар болсом экен, мен да Куран жаттайын, мен да ушундай Куран жаттасам болбойбу деген деңгээлге силерди чыгарганга биз себеп болойлу иншалла. Кандай оорчулуктар менен туш келдиңиз? Аябай көп болду. Алла таалам ушу менин кылган күнөөлөрүм кесепетинен ушуну токтотуп койбос экен деп кызылат болуп аттым да. Куран жарышына менин кызыгым жок дегендер да болуп атты да. Эмнеден улам ушул ойго келдиңиз? Бүгүн бар, эртең жок, аны көрүп атабыз. Бүгүн особняктасың, эртең түрмөдөсүн. Бүгүн Гелендвагендесиң, эртең эшек минип калышың мүмкүн да. А бул Куран жүрөккө кирсе, буну эч ким алып кое албайт. Мындай чоң бизнес кылган атат деген да комментарийлер бар да. Куран жарышты өткөрүп туруп, эртең мындан акча жасайм десең, жок күйгөнүң ошо андачы. Өзүн актабай турган иш чара, бул прибыль алып келет. Материалдуу жактан. Материалдык жактан. А бирок руханий жактан алып келгенде мен уттум. Куран жарыш бүткөндө чөнтөгүмдү карасам, 60 сом акчам калыптыр. Ошентип бүтүп кетти. Сурооңуз күтүп аткам да, эмнеге коюп өтүп кеттиң деген беришиңиз керек болуп атат да. Ох, машалла. Достор, мен азыр Шералы Байкенин короосундамын. Бул жерде өтө мыкты келишкен легендалар. Мен жакында 6 миллион карыз төлөдүм да. Дедим, жеңил келген окат, жеңил кетет экен дедим да. Наровно эместе эле 2000-3000 доллар иштеп койчу элем. 3 ай, 4 ай болуп калды, мен машина алып сата элем. Болгону мен менет кылайын деп чечтим. Койдон эмне пайда келет экен? Аны союп анча эт жей албасаң деген суроо да. Башка мамлекеттерге мактанып аткан продукциябыз бул арашан. Машина менен иш кылганда дээрлик 70-80% аркасы Кудайым сактасын, астагфирулла, машинство менен түгөйт акча. Кыргыздын аялдары азыр имамчылыкка өтүп кеткенин себеби бар экен. Карасаң, машиналарды алып атат, үйлөрдү салып атат, башка. Эркекке муктаждык жок. Эркек кишиде жоопкерчилик кеткенде Алла таала аял кишиге береке берет экен депчи. Биз аялдарга сын тагаардан мурун биринчи эркектер өзүнүн эркек деген статусун кармап коюш керек. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналда жаңы чыгарылышта жаңы эле Куран жарышынын мен өзүм дагы айтып кетчү элем. Bundan мурунку выпускарда Нурмухамед Кары менен болгон акыркы учурларда бизде коомдо бар жок психология жагынан, ислам психология, коомдук талкуу боюнча бар жок айтылып келе атат, менет болуп атат. Бирок Куранга болгон менет суздагансыз деле мына быйыл Аллах насип эткен экен, Дамир мырза Куран жарышынын мындай уюштуруучусу катары, демилгечиси катары Жалал абад Манас шаарында уюштуруп берди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Баягы Дамир мырза дегенде кээ бирине катуу тийип кетиши мүмкүн. Жамаат менен, достор менен, бака досум менен ошентип уюштуруучулардын бири болдук. Эми уюштургачтарды таанылып калдым да мен. А так, мисалы үчүн парданын аркасында көп адамдар турду, жардам берип. Негизи мен бүгүн көрүүчүлөргө дагы көп нерсени анонс кылып кетким келет. Бүгүн чоң талкуу болот. Көпчүлүгүбүз автосферадан баштап Куран жарыш, келечекте азан жарыш боюнча дагы анонстор кетип атат сиз тараптан. Андан тышкары дагы мына көпчүлүгүн баягы кызыктырып келген Арашан пародасындагы ойлор тууралуу дагы. Сизди мындайча айтканда Арашандын эмеси деп таанып калыптыр, амбассадору катары. Ооба. Арашанды Арашан аябай талкууга арзый турган тема чындыгында. Анткени бул ар бир кыргыздын короосунда боло турган бир байлык. Анан эми сөз башынан баштайлы. Теманы бул Манас шаарындагы Куран жарыш. Бул Кыргызстандын эгемен тарыхында биринчи жолу мындай масштабтагы Куран жарыш өтүп атат. Эмнеге буга чейин өтпөй келген жана эмнеси менен биринчи деп аталат? Мисалы үчүн баардыгы эле буну жокко чыгарып алса керек. Кыргызстандын эгемен тарыхында мындай жогорку деңгээлде, республикалык деңгээлдеги Куран жарыш чындыгында биринчи жолу өттү. Мен бул менен баягы төш кагып, өткөрүп койдук мына деген жерим жок. Болгону мындай өттү да. Өтүш керек эле, ушул нерсе өттү. Кудайга шүгүр, ушу Аллах таалам биз аркылуу өткөргөнүнө чексиз шүгүр. Анан бирок буга чейин дагы Куран жарыштары аябай көп өтүп келген. Райондук деңгээлде, облустук деңгээлде, шаардык деңгээлде. Анан арабтар көбүнчө Саудия тараптан көп каржылап өткөргөн. Биз аны билбей калдык да, бирок өтүп аткан бир 70 000, 80 000 долларлык Куран жарыштары өтүп турган. Ошол эле учурда биз агабыз бар, Эрлис Талкынбеков деп мен билгенден Куран жазын өткөргөн Базар Коргон шаарында 2021-2022 жылдары болсо керек. Ошондо деле Байге фондун жакшы сумма коюп берген. Бирок албетте мындай республикалык деңгээлге чыгарышкан эмес, бирок мыкты деңгээлде уюштуруп беришкен. Бунубуз чындыгында биздин ниетибизге жараша жогорку деңгээлде өттү.
Бул эми ар бир иш чараны өткөрүп жатканда мисалы бунун кыйынчылыктары болот, оорчулуктары болот. Кандай оорчулуктар менен мындай туш келдиңиз? Оорчулук аябай көп болду. Мен жалгыз болдум. 8 ай, толук 9 ай чуркапмын. Ошо анан акыркы Куран жарыш өтөт дегенге 5-6 күн калганда уктай албай калдым да, титиреп. Себеби ушундай дуа кылып калдым: Аллахым, менин кылган күнөөлөрүмдүн кесепетинен ушул ишти токтотуп койго дегенге чейин бардым да. Мисалы үчүн өзүңдүн урматыңа, Аллахым өзүңдүн ыраазылыгыңа уюштуруп атабыз деп аттым, бирок баягы кээ бир пендебиз да. Катачылыктар бар, күнөөлөр бар, билип кылган, билбей кылган толтура күнөөлөрүбүз бар. Анан мен ойлоп кыжалат болуп калдым. Эми мен өзүм ушуну уюштуруп атсам, анан Алла таалам ушу менин кылган күнөөлөрүм кесепетинен ушуну токтотуп койгусу экен деп кадимкидей кыжалат болуп аттым да. Тоскоолдуктар өтө көп болду. Чындыгында көп болду, бирок Аллага тапшырып койдум. Башында жалгыз болдум. Эч ким колдобой атты да. Көзү жетпей атты, ишенбей атты. Кантип эле бул койчу бир машина менен иш кылган бирөө болсо анан каяктаган деп чындыгында тоготподу. Вот анан кийин мен бул максатыма кайтпадым да. Мен буну 8 ай, 9 ай баягы сүдүрөгөнүмдүн дагы себептери бар да. Мисалы 1 ай деле раскрутка кылып өткөрүп койсок деле болмок. Вау кылыпчы. 8 ай, 9 ай мындай элдин пикирин билип аттым. Ошол эле учурда бизде билесиңер, дин душмандарынан баягы динге каршы чыгып аткан топтор бар. Атайын ушундай баягы өздөрүнүн мындай диний жөрөгөйлөрү бар. Вот ошолордун дагы мындай пикирин сыйлап коюш керек. Жана ошолордун дагы ошол Куран жарышка карата негативи пайда болбосо экен деп атайын убакытты чоздум да. Кээ бир адамдардын пикирин билип аттым, кээ бир адамдардын оюн билип аттым. Анан мындай элди даярдап туруп, анан 5 күн калганда аябай катуу напряженно иштеп бердим да. Бирок биздин ойлогон максаттан дагы жогорку деңгээлде өттү. Тоскоолдуктар көп болду, эми анын баарын айтыштын кереги жок. Өздөрү билет. Ким тоскоол болду, кандай болду, ошол тоскоол болгондор азыр жок. Тоскоолдукту жеңгени бул эми өзүм чуркадым деп атпайсызбы? Командаңыздан тышкары дагы менимче мамлекет жактан болобу, же болбосо ошол эле дин жакты караган муфтият жактан болобу, кандайдыр бир көмөктөр болуп аттыбы, же бул кандай сыйлуу конок гана болуп отуруп бериштиби деген суроо да. Грубо айтканда да. Жок, мындай болду. Бул биринчи айтайын, ошол тиги муфтиятка келдим. Муфтиятка келгенде Азирет муфтийибиз аябай жакшы кабыл алды. Колдоп берди. Өткөргүлө деди. Бирок баягы жамаатка тапшырды да. Анан баягы буйрук чыккан экен, карасам 5-6 адам жазыптыр. Бирок тилекке каршы ошол 5-6 тизмеден бир эле киши мага чуркап берди. Муфтияттан бир адам целый ушул республикалык деңгээлде Куран жарышты өткөрүш үчүн бир адам мындай тер төгүп чуркап берди. Калганы ошо для галочки эле туруп берди. Мен аны ачык эле айтам, өздөрүнө деле айттым. Бул эми баягы кенебестик, кайдыгерлик, ошол 30 жылдан бери келаткан түшүнүктөн арылбаптыр дедим да. Биз жаңыча ой жүгүртөбүз да, биз талпынабыз, талыкпайбыз. Биз жыйынтык результат беришибиз керек. Кагазга чүрүп койгон бөлөк, аны баягы жумуш жүзүндө аткарган бөлөк, практика жүзүндө. Муфтият алмаз деген таксыр. Колма кол, бутма бут берип иштеп берди, иним деп. Эми бул Куран да Алла үчүн да. Бул жерде жеке кызыкчылык болбош керек. Бул Куран болуп аткандан кийин Аллахым өзүң үчүн болду. Чектөө киргизип, анан мисалы үчүн жок, мен жумушум 7ден 7ге чейин эле, же болбосо суббота, воскресенье мен иштебейм, демек бул Куран жарышыңа менин кызыгым жок дегендер да болот да. Туркияда бир немен угуп калдым, бир имам воскресенье күнү жумушка чыкпайт экен да. Неге десе, воскресенье күнү имамчылыкка өткөн имам жок. Неге десе, мага воскресенье күнү айлык төлөнбөйт да деп. Дем алыш. Көрдүңүзбү? Ошо дин ишти, Алланын иши, Алланын ыраазычылыгы үчүн болгондо эсептешүү болбойт экен да. Жеке кызыкчылык болбойт экен. Алланын ыраазычылыгы үчүн болгондо, ал сен ким менен уюштуруп атасың, ким өткөрүп атат, баш оорубайт, Алла үчүн кылып койбойт экен. Практикада көрдүк буну. Бул эми мындай практика дедиңиз, практика жүзүндө болгон иш. Бул ошол нерсеге 8 ай мурун эмнеден улам ушул ойго келдиңиз? Куран жарыш. Мен негизи өзү ошол 17-18 жашыман динде жүрөм да. Куран жаттайм деп аябай катуу менет кылганмын. Аябай катуу тырышканмын, бирок бул нерсе мага азырга чейин насип боло элек. Куран Кудайга шүгүр жаттаганбыз, бирок толук каар боло албайтам да, ушул күнгө чейин. Анан бир эле жашоодогу арманым ушул. Материалдык арман менде жок. Мисалы, минип жүргөн машина, жашап аткан үй, бүгүн бар, эртең жок, аны көрүп атабыз жашоодо. Бүгүн особняктасың, эртең түрмөдөсүң. Мисалы үчүн, бүгүн Гелендвагендесиң, эртең эшек минип калышың мүмкүн да. Бул Куран жүрөккө кирсе, буну эч ким алып кое албайт. Мисалы, машинаңды алып коюшу мүмкүн, үйүң тартып коюшу мүмкүн, участок, заводуң тартып коюшу мүмкүн, бирок жүрөккө Куран киргенден кийин
Сен ушунчалык бай адамсың, аны эч ким жүрөктөн тартпай албайт. бийлигиңди эле тартып алышы мүмкүн. Эми ал турган иш болуп атпайбы? Вот каарекелерге мен ушул нерсени түшүндүрүп берейин дедим, что каарылар булар жөнөкөй адамдар эмес. Булар дүйнө акыретте даңкталган, баркталган, кадырланган адамдар да. Мен ушуларга алам кылам. Ушул күнгө чейин алам кылам. Куран жаттаган бирөөнү уксам кызыгам. Кантип жаттаганын, каяктан жаттаганын, эмне тилекке каршы ошол өздөрү көтөрүп жүргөн Курандын кереметин, Курандын кудуретин өздөрү көп түшүнбөйт да. Бузгулга кирип кеткен, фитнага кирип кеткен, дүйнөгө кирип кеткен. Асли түшүнүш керек, что Куран жаттаган адам бул азиз адам. Бул Алланын сөзүн жүрөгүнө салып жүрөт. Менде ушундай случай болгон, Кара Балтада Куран нуру деген медресе бар эле. Устаздар билет. Куранда неме бар эле. Буруч деген сүрө бар да. Оссама изатил буруч. Ушул сүрөнү мен 1,5 миң жолу кайталагам. Бирок жаттай албай койгом. Азыр деле билбейм да. Чоң сүрөбү? Чоң эмес, бир 6-7 аяттан эле турат. Ортосуна чейин окуйм, катыйт нарагы. Азыр деле ошо 3-4 аяттын билем, нарагым 1,5 миң жолу Оссама изатил буруч, вал яумил мавгут окуйм, таспин тартам 1. Окуйм, таспин тартам 2, окуйм, таспин 3. 1,5 миң жолу окугам. Кирбей койгон. Алла Таала ушуну каалаган адамга, каалаган учурда жаттатып коет экен да. Насип болбосо кыйын экен. Ошол мүдө менде бир 10 жылдай жашады. Анан мен Куран жарышы өткөрөм дедим дагы, ушул каарылардын бир баркын көтөрөлү Кыргызстан. Анткени бул мени айтып атпайбы, мен 1,5 миң жолу жаттап деле мен жаттай албай койгом анчы. 1,5 миң жолу отуруп турганда уже бутуңа иш берет бутуң. Бул каарекелердин менети бөлөкчү да. Куран жаттагандын менети бөлөк. Ошон үчүн каарекелерди бир барктайлы, даңтайлы деп мечта кылып жүрүп мен ойлойм жашоодогу эң чоң мечтам ишке ашты. Бул мисалы үчүн сиз ошол негизи эле аалым кишилер менен, улуу кишилер менен, атактуу эле кишилер менен учурашып, чайлашып жүрөсүз. Ал кишилер менен кеңешсеңиз керек, айтып берсеңиз керек, ушуну жаттай албай атам. Алардын ою боюнча эмне кемчилик кетирип атат, эмнеден кетип атат? Ушуну сураган эмесмин чындап. Сураган эмесмин, бирок билгем, что мен жаттай албай атам эле түшүнгөм. Азырга чейин ушундай. Жаттай албай койгом такыр элечи. Бул мисалы үчүн көрүүчүлөр дагы мындай суроо берет да. Дамир эми мындай комментарийлерден деле окуйбуз го, мурундагы подкастта болгонбуз. Бул кандайдыр бир пайда үчүн кылып атат бул нерсени. Бул динди жамынып алып, бир келечекте бир мындай чоң бизнес кылган атат деген дагы комментарийлер бар да. Аны өзүмө деле айткандар бар. Мисалы үчүн бир учур болду, мен молдо болгум келди. Молдо болгум келип, эки жак карасам, ташыргытсаң молдонун башына тиет экен. Азыр жумуш жок, молдолор толтур, имамчылык талашып жүрүшөт. Мен хатип болом, мен анам жерге молдо болом. Асли бул жумуш талашылбайт. Бул өзү негизи талашылбай турган ушундай бир кесип да. Вот анан эгер мен ойлойм да, медреседе окусам, мен деле ошолордун бири болуп калмакмын азырчы. Тияка мечитке имам болушум керек, бияка имам болушум керек деп. Андай максат жок менде. Мисалы үчүн Куран жарышты өткөрүп туруп, анан эртең мындан акча жасайм десең, бул жана күйгөнүң ошондочу. Мисалы ошо Куран жарышта аны кийинки суроолоруңузда жооп берем. Татаалдыктар, тоскоолдуктар өтө көп болду да. Бул баягы өзүн актабай турган проект да, иш-чара. Өзүн актабай турган иш-чара, бул прибыль алып келет. Материалдуу жактан. Материалдык жактан. Бирок руханий жактан алып келгенде мен уттум. Себеп дегенде миңдеген каарылар даярданды. Кече 27 каар өткөнү менен республикалык финалга, турнирден финалга чейинки беттештен толтура каарылар окуду. Мен аларды билбей калдым. Себеп дегенде ошо баягы жогоруда айткандай эле кээ бир адамдар мага списогун деле беришпеди, кайсы каары канча пара жаттаган, неден катам, мен билбей калдым. Эми кийинки жылы бул катарчылыктарды кайталабайбыз. Так бул Куран жарыштан, диний иш-чарадан мен эч жеке кызыкчылыгым жок. Азыр мисалы эмне таанылайын десең, мен таанылганым Кудайга шүгүр. Азыр көптүр бирөөлөргө таанылып калдым, мага ушу жетет. Мындан ашык. Мисалы эмне депутат болосуңбу дейт. Азыр адамдарды алдаш кыйын. Адамдар ишенбейт азыр. Адамдарга практика жүзүндө көрсөтүш керек, что ты умеешь. Болду. Кооз сөзгө, мындай жасалма күлкүлөргө азыр адамдар ишенбейт. Бирок Дамир кооз сүйлөйт дегенге деле мен кошулам. Кооз сүйлөштү да билиш керек. Кылган жумушуңду кооз айтып бербесең, сен дагы деле утулушта боло бересиң. Эми кылган жумушту кооз сүйлөп берсең, анда нур үстүнө нур. Бирок жумуш кылбай эле кооз сүйлөй берсең, анда күйгөнүң ошол да. Биз ушул 30 жылдан бери кооз сүйлөгөндөргө ишенип келдик да. Дагы деле уланып атат окшойт го деп го. Чыгып сүйлөсө эле ишене берет экенбиз да биз. Анан мен азыр ошол жеке кызыкчылыкта эч мындай жок.
ошон үчүн баягы дыйканчылык, ошон үчүн кой чарба, мал чарба. Себеп элге жумуш менен гана далилдеш керек. Болду, эл ишенбейт уже. Анан сиз ошол жерде жыйынтыктап атып сүйлөгөнүңүздө бир жандуу сөздү мен өзүм угуп, мен дагы күзөтүп турдум да. Анан айттыңыз да, бул ар бир үйдө бирден каар болсун депчи. Бул керемет сөздөр. Чынында эгерде Кудай Таалам ошону насип этип, периштелер амин деген болсо, бул сонун нерсе. Мисалы сиздин үй бүлөңүздө дейли, ошол ар бир үйдө бирден кары дегенге демилге азыр бүгүнкү күндө иш аракет жүрүп атабы, балдарыңыздан дегендей? Ооба, ооба. Мен мисалы үчүн кыздарым угуп жаттайт. Куранды 3 түр менен жаттаса болот да, көз менен окуп. Анан куйма кулак дейт. Кулак менен угуп жаттайт. Мисалы көпчүлүгүбүздө баягы кириллица менен эле окуп, мындай Орус тамгы менен. орус тамгалары менен эле окуп туруп анан жаттаганбыз да, анан тажвидтен катаак кетип калышы мүмкүн. Бирок могу Мишарешти угуп, же болбосо Нурмухамед карын угуп, ошолордун кыраатын окушуп Кулак кары деп коет алар. жаттаса болобу негизи? Болсо керек, эми устаздар билет да, кулак кары деп коет аны. Кулак кары деп баягы кооз окугандар барго, ошолордун көбү кулак карылар. Кулак менен жатташат да. Тамга менен негизи кыйын. Бирок негизи намаз окуп жүргөндө бир кары экенин же бир молдонун алдынан өтүп коюш керекпи? Сөзсүз. Таксыр мындай да, мисалы үчүн бир врач болом десең, азыр толтура окуш керек, 5 жыл, 10 жыл окуш керек. Сен акыретиң куруп атканда сен почему нет барып бирөөдөн үйрөтүп коюш. Мисалы үчүн азыр биз күндө 5 мал намаз окуйбуз. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, Фатиха. Куранда эгер Куранды туура окусаң сага эртең алкыш айтат, Куранды ката окусаң сени каргайт. Мектепте 5-класстагы балаңы 4 орус тилин, өзү балаң кыргыз мисалы үчүн. Кыргызчаны жогорго сүйлөйт, тата-мата деп. Телефондон мультик көрө тил катып калды логопедтер менен. Анан үстүнө сен орусча, англисче декламация бересиң. Жатта ошону деп. Тили сыңча жаттатат. Мисалы үчүн. Жөн мааниси жок. Бизде эле баягы в лесу родилась елочка, в лесу она росла деп чоңойдук го. Жок нерсе менен. Ошонун ордуна 4 аят үйрөтүп кой. 5 аят үйрөтүп кой. Ошо өлгөндө сага окуп берет ошол. Ошол өлгөндө сенин аркаңан кетет. Мен толтура балдарды көргөм, Куран окуп кой десең, жок. Бул ушунчалык шермендечилик мусулман адамга Куран окушту билбеген, ушунчалык бир оор нерсе, аны сөз менен жеткириш кыйын. Алланын сөзү. Мисалы үчүн атаң өлүп атат, төшөктө жатат. Балам, Дамир. Муну короодогу 4 кой сеники, 4 кой ининки, мисалы. Болду, өмүрү бою ошо сөз эсте калат, атаңын сөзү. Атам айтты эле, 4 кой бунуку, 4 кой бунуку. Аллах Таала өмүр бою бизге ушул сабак боло турган Куранды калтырып кетсе, биз окубай атабыз таныч. Биз жаттабай атабыз, амал кыла албай атабыз. Бекер. Убагында мына устаздар бир Куран сатып алыш үчүн 1-2 койго алмаштырган, ошону да жок болгон. То аны жатташ үчүн мээнет, качып, бекинип, көрүнгөнөн уруш угуп, жемеленип, анан бекинип жатташкан да. Мына ошолордун дубалары, мына азыр бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы дин эркиндиги. Эгер ошолор дуба кылып мээнет кылбаганда бүгүн болбойт эле. Орто Азияда алдыңкы мамлекеттерден бирибиз. Дагы да чыгабыз биз. Себеби азыр менмин деген мусулман мамлекеттер Кыргызстанга суктанат. Кыргызстанда канча кары бар экенин эч ким билбейт азыр. Статистиканы билбейт. Себеби күндөн күнгө кары чыгат бизде. Эртең Мажит акенин баласы кары болду. Бирсү күнү мисалы үчүн Эшматтын баласы кары, наркы күнү Тешматтын баласы кары. Статистика жок. Бирок ушундай мүмкүнчүлүк келип атканда, биз дагы 50 жыл, 100 жыл, 200 жыл, балким кыяматка чейин алдыга жылып алышыбыз керек. Кандай? Бүгүнкү каарлар эртең кадрлар да булар. Бүгүн Курандан кабары бар адам эртең коррупция кылбайт. Мамлекеттин жерин сатпайт. Барып бирөөнү педофил болбойт. Ал арам экенин билет да. Ал Куран жаттаган, Курандан кабары бар адам эч убакта бул ыплас ишке барбайт. Азыр биздин ойлошу мүмкүн да мекендештер, бул каарлар көбөйүп атат, эмне пайда бар мындан? Жок. Бир үй бүлөдө бир каары болсо, ошо каарынын берекеси башка балдарга да тиет. Мен буну так айта алам. Бир семьяда 5 бала болсо, бирөөсү молдо каары болсо, мисалы үчүн молдо болбой эле койсун, каары болсун, Курандан кабары болсун, болду. Ошол оң кол менен жегенди үйрөтөт. Ошол кредит арам экенин үйрөтөт. Ошол мисалы үчүн арак арам экенин үйрөтөт. Ал үйрөтпөйт, ал жашоосуна алып келет, тигилер ошондон таасир алат. Мен практиканда өзүмдүн жашоомдо көргөм. Бул нерсе жемишин берет. Бир үй бүлөдө бирөө сантехник, бирөө юрист, бирөө экономист, бирөө банкир, бирөөнү Куран жаттатып кой. Ошол калган баарын алып келет.
Бүгүн Куран жок үй бүлөдө биз көрүп атабыз да нелер болуп атканын. Өзүбүздүн практикада мисалы үчүн. Дин жок адам нелер кылып коюш керек, нелер кылып атканын биз билип атабыз. Динди жок, ошол Курандан кабары жок, Алланын сөзүнөн кабары жок, пайгамбарыбыздын сөзүнөн кабары жок. Бир үй бүлөнү чачыратып койгондор бар азыр. Буга сонун мисал бар. Мисалы көпчүлүк айтышы мүмкүн да, бул дүйнөлүк илимдерде же болбосо политикага аралаша албай калабы деген дагы коркунучтар болушу мүмкүн кээ бир катерлердечи. Молдо болуп калып кетесиң, короче. Бир мечитте имам болосуң, болсо. Жана шыпыргыны минген бойдон. Ооба. Туркиянын президенти Тайип Реджеп Эрдоган медресени бүткөн карылыгы бар киши бүгүнкү күндө. Мисалы. Мисал. Дүйнөлүк топ-3-дин бирөөсү, лидер. Ооба. Туура. Бизде ошол түшүнүктөн чыгышыбыз керек. Эмне үчүн мен кече каарыкелер дүйнөнүн артынан куугала дедим. Кандай? Мисалы үчүн биздин каарылар муктаж болбош керек бирөөлөргө. Колу жука болбош керек. Мисалы үчүн каары десе эле кандай? Баягы колунан иш келбеген, только Куран жаттаган, ушу суйкайган, бир тепсең рахмат кечирип кой деген, андай болбойт. Центральный мечитке барсаң, демди талашкан. Мисалы үчүн, мен ошондой түшүнүктөн качыш керек. Мен аны айтып кап болуп калышым мүмкүн. Но каары деген сен Алланын сөзүн жүрөгүңө салган адам, бул жөн адам эмес да. Бул көп нерсени мындай кайрый турган киши болуш керек. Мисалы үчүн, мен эгер адашпасам, Ар-риджалу каввамуна ала ниса деген аят бар да. Rijal кишилер, эркек кишилер аялдардын үстүнөн жоопкерчилик деген мисалы үчүн. А буну биз кишилер деп которот экенбиз да. А рижал деген эрендер деген экен. Караң. Мындай эркектер деген жөн киши эмес. Азыр экөөбүздөн кишибиз, бул да киши. А кишинин кишиси бул эрендер экен да. Эрендердин эр мушташы, эрендердин эр урушу деген рекламалар бар го бизде. А каарылар ушундай болуш керек, асли өзү негизи. Ал бардык жактан болуш керек. Курандан болгон адам ал бардык жактан болуш керек да. Курандан кабар бар адам ал өндүрүштөн кабар болуш керек. Ал ошол эле бизнестен кабар болуш керек. Ал ошол эле курулуштан кабар болуш керек. Целый Аллах Тааланын сөзүнөн кабар болгон адам кичинекей нерселерде сөзсүз кабар болуш керек. Жаза калса геополитиканы чачып салыш керек. Чачып, чайнап, тарыхта чагып коюш керек. Анткени Курандагы маалыматтар башка жерде жок. Башка жердеги маалыматтар ошо Курандагы маалыматтар. Өзөгү Куранга барып такалат. Мен айткым келип атат, мен ошондой айтмын, каарыкелер дүйнөнүн аркасынан куугагыла. Силер Куранды таш кылып жаттап бекен боло бергиле, дүйнө аркалардан куйт депчи. Бул турган иш. Ошол дүйнөнүн кууга, дүйнө эмнеге куйт десе, ошол дүйнө таанымды кеңейтиш керек. Мен ал жерде эми сүрдөп толук оюмду айта албай калдым. Каарыкелер дүйнө таанымын кеңейтиш керек. Куранды окудубу? Физика. Куранды окудубу? География. Куранды окудубу? Кыргыз адабият. Куранды окудубу? Кыргызстан тарыхы, Манас ата, эпос. Мисалы үчүн Касым Тыныстанов, Төлөгөн Касымбеков, Калгулоолуя, ошолорду тең алып кетиш керек. Вот ошондон кийин баягы чыгат да. Бул негизи эле коомчулукка эле эмес, бул каарыкелерге дагы чоң мындай сөздөр, сабактар, үлгүлөр. Баягы Куранды эле кармап отуруп эми жаттаган жакшы, бирок ошо менен эле чектелип калбастан, Куранды бөлөп илимдерге дагы жайылткыла деген посыл болот экен деп түшүнсөк болобу? Эми ошол илимдин энеси Куран болуп атса өзү. Жөндөмдүн энеси Куран болуп атса, тарыхтын энеси Куран болуп атса, анан ондон тараган баягындай эле бутактарды окуп кое берген бул кыйынчылык жаратпайт да. Ошон үчүн биздин деңгээл көтөрүлбөй атат да. Байытып атпайбызбы, дем салганды талашат, анан буну талашат. Дүйнөнүн илимин окуш керек да. Дүйнөнүн илимин окуш керек да. Дүйнөнүн илимин окугандан кийин ошол каарылар мындай эмеси чыгат да, чырайына чыгат. Мен каалайт элем да, ушу каарылар бизнесмен болсо, каарылар мисалы үчүн дом куруп сатса, каарылар мисалы үчүн бир нерсе алып сатса, каарылар тыйканчылык кылса, мындай кара жумуштан чыгып, ушундай бардар жашоодо жашаса деп ниет кылат элем да. Себеби мен билбейм, бул эми менин жеке оюм, ошондой жерлерде көргүм келет. А нече, который баягы сиз айткандай тияка барып дем салыш талашып, анан тияка барып молдочулук талашып, аны бериш керек. Тийиштүү адамдарга берип, анан биякта движенияны кылыш. Бул сиздин оюңуз болгону менен бүгүн коомчулукта аябай талкуу бул маселе. Мисалы үчүн ошол эле биз дин душмандары деп атап кеткен адамдар деле ушуну көрө албай кыжалат да. Мисалы көпчүлүгү ушундай болсо, балким ушундай болсо биз исламды мындай чырайлуу жагынан таанытмакпыз. Анан эми эң кызыктуу жери бул жерде мисалы үчүн ошол мамлекет жагынан, муфтият жагынан уюштура албай, буга чейин уюштура албай келатканын себеби балким финанс, каражат маселесидир. Финансы маселесине келгенде ким көтөрдү, ал жердеги байгелер ким тараптан болду, кандай байгелер болду, ошол тууралуу эми элге деле кызык. Баягы финансы жагынан аксады деп атпайсызбы? Бул не только муфтият. Бул ошол биздин каарыкелерибиз, биздин молдолорубуз негизи бай жашаш керек.
бардар жашаш керек. Баягы тарки дуня деген нерсе бар го, дүйнөнү тарк этти дегенчи, ал башка нерсе. Ал такыр башка нерсе. Бирок баягы Роббана атина фид дуня хасана деген дуа бар. Ва фил ахирати хасана ва кина азабан. Роббана атина фид дуня хасана. Дүйнөнүн жакшылыгын Аллах Таалада. Ва фил ахирати хасана, акыреттин жакшылыгы. Дүйнөнүн жакшылыгы эмне? Жакшы машина, жакшы үй, комфорт зона. Когда нужна комфорт зона. Мисалы биз азыр минимализмге качабыз. Комфорттонго себеби жалкоо болуп кетти. Мисалы да, ушуну айттым да, ушулар болуш керек. Ушулар болгондо молдонун сөзү өтүмдүү болот. Ушулар болгондо каракелердин сөзү өтүмдүү болот. Неге, мисалы үчүн, кээ бир учурда биздин каракелерибиз, молдокелерибизди сөзүн теңсинбей эсептешпей коет. Ошо, мисалы Саудиядан бизге Куран жарыш өткөргүлө деп акча бергенде, менен баягы үстүртөн карап турат элем да. Жүзүм барго, жүзүм. Жүзүмдөрдү эсептеп алдырат эле да. Фисташкилерди дагы дасторкунда эсептеп койдурат эле. Эмне, анткени акча бирөөнүкү. Каалагандай калча албайт эле биздикилер. Кечеги Куран жарышты биз каалагандай тайрандадык. Анткени акча өзүбүздүкү болду. Ысырапка өтүп кетпедикпи? Жок. Ысырапка өтпөдүк. Колдон келишинче чектен ашырган жокпуз. Ошо устаздарды сыйладык, каракелерди сыйладык. Анан мага да баягы алдында айтып кеттим. Чалуулар болуп кетти, кээ бирде эми Дамирди тааныйсың, айтып койчу дегендей. Бул ошол жюрилер тууралуу маселе болду. Калыстар тобунда эмнедир бир мындай эми дин десе көбү баягы аппакай белые пушистые периштелер деле түшүнөт да. Негизинен ал жерде кандай болду? Калыстар калыс эле болдубу? Же бир жака тартып койгон учурлар болдубу? Биринчи маселе баягы ошол сизге чалды деп атпайсызбы? Туура айтасыз, мага деле чалышты. Чалганда да молдолор чалышты да. Анан мен капа болдум. Өтө капа болдум, жиркендим. Молдонун душманы молдо. Бул жерде диний иш-чара өтүп атса, мамлекет өз колдоп атса, президентибиз өзү мисалы үчүн сүйүнүп атса, колдоп, дин комиссиясы өзү колдоп атса, анан молдо жөн эле коюш керек да бунучу. Молдо дуа кылып, ошо машалла деш керек болду. Бизде жок. Ошо сиз айткандай, негатив пикир айтыш керек. Бир зыянын тийгизип калсам дейт да. Бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес. Себеби бир учурларда мен аттарын айта эле коеюн, кээ бир мамлекеттерде дин эркиндиги, дин таануу, дин илимин үйрөнүү бизге караганда алда канча алда болуп турган. Жыйынтыгында эмне болду? Бири-бирин чукулап, сен тигинин шакирдисиң, сен тигинин устазысың, сен тигиники деп отуруп, ошол нерседен айрылып калышты. Азыр азанды да кеңири айта албайт. Бизге окшоп жумага барып кеңири ошол жерде тайрандап жума окуп мечитте жатып уктай албайт. Себеби өздөрүнөн кетип калган. Ошол нерседен биз этият болушубуз керек. Биз таптакыр баягы ушул Кыргызстаныбыздагы дин эркиндиги, кечегиндей Куран жарыштар, азан жарыштар, элдерибиз кеңири намаз окуп, аянтчыда намаз окуп, кеңири намазын окуп, ажыга барып, умрага барып, ушул дин эркиндиги бизде түбөлүк кыяматка чейин болсун десе, биринчи анда биз өзүбүз дегенде кандай, мына сакал чанышы дин тааныгандар кысып аркабызды бирөөлөрдөн мындай бир негатив айтпашыбыз керек. Дин душмандар айтып атса, бул башка. Өзүңкү сенин путуңан чалып атса, бул трагедия да. Бул нерсе балким айтышыңыз мүмкүн, жөндөн-жөн чыкпады да Дамке депчи. Калыстар тобун тандаганда кандай болду? Мен өзүнү мени калыс кылып ал деген адамдар болду да. Дамке мен калыс болуп берейин. Истихара окудум, мен ал кишиге жүрөгүм тартпады. Тигини калыс кылып ал деди, мен аны да кошкон жокмун. Эми капа болушпасын, кошулбагандар, эми алардын астынан алты өтө албайбыз. Мээнети чоң. Анан мен өзүм ушул азыркы каарыларды, калыстарды өзүм тандадым. Абдулла каары, Насрулла каары, Мухаммадияр каары, Мирлан каары. Төртөө тең эртең баягындай вдруг мен ойлодум дейм, эртең Куран жарыштан кийин мындай талаш маселе болсо, сенменге барганга, мындай бир компромисске барганга туруктуу жигиттер да. Мындай сөзүңү түшүнөт. Себеби молдо киши назик болот. Алар только устаз деп жилик тартып туруш керек болду. Булар менен мен по-братски дагы, эркекче дагы, молдочо эмес, мындай досчо дагы, эркекче дагы талаш алышыма көзүм жетти. Мен өзүмдүн пикирими аларга айта алышыма көзүм жетти. Алар мага тең ата сүйлөй алышына көзүм жетти. Анан мен төртөөнөн сурандым. Өзүм сурандым, каракелер кызмат кылып бергиле дедим. 3 күн уктабай, күн түн дебей кызмат кылышты. Суроолорду түзүп атканда дагы буга чейин эч бир Куран жарышта мен ойлойм, балким адашып атам, бирок ушинтип ойлойм, мындай прозрачный суроолор түзүлгөн эмес.
интернеттен өзүңүз деле көрүп турсаңыз керек, Ооба. биз суроолорду түнкү саат 2ге чейин күбөлөрдүн негизинде муфтияттан, казыяттан кошуп, казынын өзүн коштуруп суроолор түздүк. Эч ким баягы бири-бирине тарта албагыдай кылып. Анан конвертке бекиттик да анан кеттик. Ушунчалык адилеттүү болду. Бизде негизи эле Кыргызстанда көп нерсени баалабайт экенбиз. Көп адамдарды, көп иш-чараларды баалабайбыз. Анан Кыргызстандын ичинде мен байкасам көпчүлүгү ошол Манас шаарында деле, Жалал Абадта деле көпчүлүгү мындай көңүл коштук кылып, эми Куран өтүп атыптыр да дегендей болду, өтүп кеткен, эми өтүптүр да дегендер болду. Бирок кошуна мамлекеттерде эми таанышчылыгыбыз бар да, дос чараларыбыз бар. Алардан эми диний адам деле деп айта албайм. Бирок бир аз дининде түшүнүгү бар адамдар чалып, ушундай бир Куран жарышы өтүп тургу, 13 жашар балдар монча параны окуп кандай кыраттар деп алар кабардар болгонуна мен мындай бир жагынан сыймыктандым, бир жагынан биздин өлкөдө ушундай нерсеге кызыгуу жоктугуна дагы мындай баягы башында айткандай Куранга болгон мээнеттин аздыгынанбы? Аздыгынан. Бул Куранга болгон мээнеттин жаңы этабы. Мурда Куран жаттоо только медреселерде, хужурларда болуп келген да. Анан мен бул жерде аябай чоң тобокелчилик кылдым да. Коркпойчу. Мен көп нерсеге даяр элем. Куран жарышы өткөндөн кийин мен 3 күн телефонду карап отурдум да. Ким чалып мени каяка чакырат экен депчи. 3 күн күттүм, кадимгидей күттүм. Ким чалып каяка чакырат экен деп. Анткени Куран жарышы өткөрүп атам десем, ошол баягы биз устаз деп жүргөндөрүбүз айтты да. Зачем дедим да. Башың ооруп не кыласың, жөнүнө жүрчү. Анан мен таң калдым да, эмнеге бул Куран жарышы Алланын сөзү. Таңаз алайлы, көтүрөлү, динге кызмат кылайлы. Эми башың оорутуп зачем? Бир экөөсү менен урушуп дагы кеттим. Демек Алланын кызматын кылууда, Алланын расулу үчүн иш кылууда бизде таасирлер бар экенин түшүндүм. Кээ бир адамдардын, кээ бир мамлекеттердин балким, биздин жеке мен өзүм эч кимден корккон жерим жок, эч кимден таасирленген жерим жок. Дукту чогулттум дагы. Бисмилла деп туруп баштап салдык. Кызматыңызды алып койбойт эч ким. Менде эч нерсе жок да. Ошол эле устаз деп жүргөндөрүбүз, ошол эле дамла деп жүргөндөрүбүз кадимгидей назат бере берди. Кереги жок. Эмнеге кереги жок? Куран футбол өтөт, улак өтөт, мисалы үчүн, толтура ызуучулар менен өтөт. Эмне бар? Волейбол өтөт. Толтура баягында арак-шарап куюлган, мисалы үчүн, жолугушуулар өтөт. Поколениянын жолугушуулары өтөт, мисалы үчүн, уруу-уруулардын жолугушуулары өтөт. Куран жарыш бул, билбейм, бул Куран жарышты даже биз салтка айлантышыбыз керек Кыргызстанда. Айтып атпаймынбы, канткенде ар бир үй бүлөдөн бирден кары чыгарабыз, масштабдуу иш алып барганда гана. Обширный ой жүгүртүп, кенен ой жүгүртүп гана иш алып барганда биз ошол максатка жете алабыз. Болбосо кыйын. Негизинен ошол байгелер тууралуу, мындай фонд тууралуу сүйлөшсөк, бул жеке өзүңүздөрдүн бак экөөңүздөрдүн каражатыңыздарга болдубу же кандайдыр бир бөлөк спонсорлор да табылдыбы? Мындай болду. Биздин Америкада Чыңгыз деген таксырыбыз бар. $11,000 акча берди. Чанган алгыла деп. Биринчи местага ошону коюп бердик. Экинчи местага мен өзүбүздө Бегабатта бир Руслан деген акебиздин кызы ооруп калып, анан мен $60,000 акча чогултуп бердим. Анан $60,000 акча чогултуп больницага барды, жакшы болду. Анан Дамке деди, мен өзүм сунуштадым. Ушундай Куран жарышы өткөрүп атабыз. Мен дагы сбор ачышым керек. Мен силердин сборуңарды чыгарып койсом, мен эртең элден акча албай калам. Десем, Эдил деген бир тууган иниси бар экен, келип анан ошол бир Hyundai Avanta берди. Куран жарышка сай ушуну. Биз ыраазыбыз сенин кылган кызматыңа деп. Анан мен алмаштан алып туруп сатып жеп койсом деле болмок. $10,000-гачы. Анан көрүп атасыз жегендердин орду каякта. Анан хорошодан Куран жарышы койдумбу. Анан үчүнчүсүнө Spark, Москвада Байсал деген досторум бар, Азиз. Ошолор анан 600,000 сомго Spark алып берди. Мен 30,000 сом чөнтөгүмө кошуп 630,000ге Spark алдык. Ошентип 3 машина 3 жактан келип калды. Анан байге фонду ошол $30,000 машина болот. Кийин акчалай сыйлыктын баасы 600,000 сом акча болду. 585 ушундай. Ал биздин чөнтөгүбүздөн кетти. Ага ошо биздин өзүнүн рекламалардын акчалары, Баха досум. М-банкыма билбейм, бейтааныш эле бирөөлөр чалып Дамке деп бирөө 50,000 салды. Бирөө жерде Наватта отурсам $500 берип кетти. Бирөө 100,000 сом берип кетти. Аскар Автодубай 40,000 сом берди. 50,000 сом берди. Анда бир Эдил деген таксырыбыз 50,000 сом берди. Ушинтип ал акчалар, мисалы, Азирети муфтийибизге мен коноктодук, ресторандын чыгымдары болду,
баягы эмне деп коет эле, оформление, ошентип, анан Куран жарыш бүткөндө чөнтөгүмө карасам 60 сом акчам калыптыр. Ошентип бүтүп кетти. Аябай чоң расход кетти. 5 миллион сом акча кетти. Ошол Куран жарыштын болуп аткан күнү 1 апрелде болду да. 2 апрель тандоо туру, 1 апрель тандоо туру болгондо акча жок. Ресторандын акчалары бар. Устаздарга калыстар тогон ар бирине $500 бердим. Чтобы калыстыгын кылсын депчи. Чыгындар болду, гостиница башка. Анан мен бир коюм жакшы бага сатылып калды ошол күнү. Анан алып келди, акчаны алып келип анан ошол койдун акчасын дагы киргиздим да. Ага келген конокторго ар бир устаздарды ыраазы кылдык, тыйын бердик, жол кирелери башка боло туруп 5 миллион сом менен Куран жарыш өткөрдүк. Алхамдулилла. Алла кабыл кылсын. Анан мындан кийинки дагы ушундай кыла турган турнирлерди мындай айтып кетсек, бул азан жарыш деп атасыз. Азан жарыш бул эми Куран түшүнүктүү. Азан жарышы эмнеге керек деген суроо жараа болуп пайда болот да. Бул мындай да. Азыр бизде Кыргызстанда аябай көп мечиттер бар. Чуа устаз бир айтканы бар да. Биздин Базар Коргондун мечитине барып, таксырым дегенде, силердин ишиңер мечит салыш эмес, мечиттин ичин салыш деген. Түшүндүңүз да? Мечит салыш бизге эмес, силерге эмес молдолор деген да. Силер жамаат көбөйтүлө деген. Илим тараткыла, даават кылгыла, элди жакшылыкка чакыргыла деп не кылган. Анан биз ушул күнгө чейин только мечит салыппыз да. Мечит, медресе. Немени азанды эч ким колго албаптыр. Бир жылдар болгон. Неме Оштук Сүйүн Өмүрзаков деген бекен азан жарыш өткөрүп берген. Бирок алардыкы деле азыркыдай деңгээлде болгон эмес. Ошол маалга, ошол жылга алардыкы мыкты болгон. Бирок азыр жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Кандай? Чоң килтеген мечиттерде азандар көп учурда ката айтылып калат. Өзүнүн убагында айтылбай калат. Биз 5 маал намазга азандын чакырыгы менен келебиз. Ошол азанды ката айтып атса, бул аябай өкүнүчтүү капачылык нерсе да. Биз буга ачуубуз келиш керек. Мында жарыя айтат. Ооба, жарыя айтат. Миңдеген адамдар угат буну. Кооз, макамат, кооз үн мисал үчүн, махрадж мисал үчүн Аллаху акбар дегенди да ката айткандар бар да. Аллаху акбар дейт да, мындай жаның чыгат да. Ошону тартибинде үйрөнгөнгө почему нет? Сен бир 4 куплет ырырдап аткан жоксуң да. Адамдарды ибадатка, намазга чакырып атасың. Эң Аллах Тааланын эң чоң буйругу болгон намазга чакырып аткан адам азанды туура айтыш керек. Убагында айтыш керек. Ошого адамдар арбалып руханий азык алыш керек. Азан айтылып атканда каякта айтылып аткан деп намазга болгон шахват, намазга болгон кызыгыш ошол жерде башталыш керек. Кээ бир жерлерде азанды ушундай айтканда азанды бир кордо берет, айтпай эле барып уюп алгың келет да. Мисалга ала турган болсок, Туркияда, Стамбулга келген көпчүлүк туристтер, христиан туристтер, дини жок туристтер азан аркылуу мусулманчылыкка келгендер бар да. Эми бул экинчи маселе. Биз биринчи каталыкты туура алсак утуш ошондо. Анан эми бизде мусулман эмес деген адам жок да. Кыргызстандачы дээрлик баарыбыз мусулманбыз, бирок руханий азыкты ойготуш керек сиз айткандай. Мисалы мен бир мечитти билем. Ошонун азанынан мен кадимгидей мындай ачууланам да, кызылат болом. Эми дарат алып намазга кетип атсаң, ката. 4-5 жерден аябай грубый ката. Ошол 7-8 жылдан бери ошол жерде азан айтат. Мен жакшылыкча айтып көрдүм, капа болуп айтып көрдүм, бербейт эч кимге. Бул жерде айтып коюш керек. Азанды баягындай кылып менчиктеп алышкан да. Паланчы айтат. Ал пайгамбардын тукуму эмес да. Жакшы айтканга бериш керек. Ал жашпы, карыбы айырмасы жок. Мен өмүр бою азан айтышым керек. Жок, мен бул азанды мен бербейм. Бул эми мен өлгөндө кылат деген туура эмес түшүнүктө таксырым. Биз жакында эле Ош шаарында болуп Мыктыбек Оролбай тууганыбыздан подкаст алып келгенбиз. Анан ал жерде сонун нерсе айтты. Муну эми бөлүшүп кетпесем болбойт. Бул дин жаатына дагы керектүү нерсе да. Негизи эле кыргызга керек нерсе экен. Ал айтат да, мына машыктыруучулардын катасы дейт, көпчүлүк жаштар чыгып келатканда баягы кызганып, менден кетпе деп, анан эми көрүп атат, өзүнүн уровенин билет дейт. И бөлөк тренердин уровенин билет дейт. Алга барса бул өсөт дейт. Бирок баягыга жөнөтпөй кызганып отуруп, ошол спортчунун деңгээли ошол бойдон калып кеткен дейт. Мындай. Сен көрүп атасың бөлөк перспективасын бериш керек дейт да. Кызганба, ал сеники эмес дегендей да. Бирок бул менен күрөшүш керек таксырып. Баягы эгоизм деп коет го. Мисалы бизде деле болгон. Жаш болуп туруп, жок мен ишим керек. Мен өзүм мисал кылайын. Мисалы үчүн, мен азыр бирөөнүн Инстаграмдан
мени таанытың, мени рекламалың десе мен коркпойм. Анткени аныкы ага, меники мага болду. Аллах Таала сиздикин эч качан мага алып берип койбойт. Меникин сизге берип койбойт. Адилет ушунчалык. Ошондуктан бул нерседен коркпош керек. Менден таанылып кетет, анан менден өтүп кетет, анан менден пожалуйста өтүп кетсин, таанылып кетсин. Анда эмне кыйынчылык? Биздин өзүбүздүн сферада айтам да, бизде дагы бар да кызганыч, анан бул чыкса минтип кетет, эртең тигинтип кетет. Менде дагы болгон. Ошол мен именно ошондой момент болгон адамга мен поддержка берип туруп алдым. Өзүм жүрөгүм менен күрөштүм да. Жүрөгүмөн каалабай атам анын көтөрүлүшүн. Мен өзүм билип атам да, Тамке дедим, сенин жүрөгүң кесел. Деп анан мен кыйналып баштадым. Ал интернетке чыкса эле мисалы үчүн ойлонуп, бул зачем? Анан кайра жок токтой дедим. Мен буга наоборот поддержка беришим керек, өссүн деп туруп, кайра вложение кылдым. Альхамдулилля, жүрөктө баа сезим жок. Жок болуп кетти. Бул нерсе менен күрөшүш керек. Ошол сыяктуу азан деле ошондой да. Жакшы айтып атабы, берип коюш керек. Берип коюш керек аны катап. Мына Куран жарышы өткөргөн максат деле ошол. Карылар тандалдыбы? Утуп келди. Пожалуйста, балдарды окутсун, имамчылыкка өтсүн, туура Куран окусун, намазыбыз бекем болсун. Ээлеп албаш керек буну. Биз баарыбыз эле билебиз, биздин Кыргызстандык карылар бир нече жолку дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү бар. Анан эми сиздердин турнириңиздерден чыккан, жарыштан чыккан карылар bundan ары, мисалы барбы эми спортто мамлекеттин чемпионатын утуп алдың, эми сен Олимпиадага качасың же болбосо Азиадага качасың дегенчи. Булардын ичинен жеңгендер кайсыдыр бир эл аралык жарыштарга чыгабы? Ооба. Эми ал өздөрүнүн уже нарагы, баягы эмесине, даярдыгына. Ошо боюнча калса калып кетти. Мен бир учурларда 10 пара Куран жаттагам. Кийин 8 пара калды. Кийин 6 пара калды. Кийин 5 пара калды. Кийин 2 пара калды. Бул Куран ушундай нерсе экен, баягы балык кармайсың го. Кармап туруп челекке салсаң болду, болбосо учуп мындай колуңан сыйгалам кетет го. Куран ушундай экен да. Бүгүнкү жаттаганың эртең Алла Таала эсиңен чыгарып коет. Тынбай кайталап туруш керек. Тем более каарекелердин, мисалы спортсмендерди деле билесиз. Физический телоны 10 күн режимди бузса болду уже. Мурункудай спортсмен эмес ал. Курсак кетет, буяктар брак уже шатырап кеткен болот. Каарекелердики андан дагы страшный. Алар руханий жабыркайт. Ал кандай жан дүйнөсү ачык болот. Куран жаттап таштап койгон адам. Проблемадан проблемага баштап жүрөт. Өмүр бою мындай бир жакшылык көрбөшү мүмкүн да. Себеби Аллах Тааланын сөзүн жаттап туруп, анан унутуп коюш, бул Алланы унутуп койгон менен барабар да. Мен ушул Куран жарыштан кийин мен Манас шаарына барып калдым. Губернатор менен жолугууга насип этип, анан биз ошол администрацияга кирип калдык. Бешимов экен. Анан ал киши ошол Куран жарышты аябай мактап, соннөттү. Анан мени сүйүндүргөнү ошол Жалал Абадтын администрациясынын ичинде мечит куруптур. Бул намазкана эмес, мечит экен. Анан мен баягы экскурсия кылып жүрөт, дааратканаларда условияларын көрсөттү. Анан мечитке киргенде мен сон нерсе сүйүндүрдү. Тилек Текебаев байкебиз айтып атат. Мен мечит курганымдын максаты эмне дейт. Бул ошол баягы дин душмандарын айтып кетчү нерсе экен. Жумага баарыбыз барабыз дейт. Жумага кеткенден кийин ошол менен 4 болот, 5 болот. Жумуш убактысы бүтөт дейт. Мен мечит куруп бул жака бир имамды байладым дагы дейт. Саат жума башталгандан 10 мүнөт мурун баян башталат. 10 мүнөт баяндан кийин намаздан кийин баары саат 2-де өзүнүн жумуш ордуларында болуп калат. Убакыт эконом. Ооба. Машалла. Бул ошол биздин жетекчилерден мындай үлгү алып, буларды үлгү катары кое турган адам экен деп мен өзүмчө мындай ичимен сүйүнүп келдим да. Анан экинчи жагы ошол жума намаз бүткөндөн кийин 10 мүнөт арабча алфавитти жаттатат экен. Машалла, имам. Караңа. Мен ойлоп койдум ошол Куран жөнүндө аябай мындай жан күйүп айтып бергенде караганда андан дагы бир дем алды. Bundan бияка дагы бирдеке мотивация алды. Көрдүңүзбү, ошол канчасына түрткү бердик биз. Мен баягы сөзүм бүтпөй калдым. Каракелер эгер айтып атпайсызбы, жогорку дүйнөлүктөргө жарышка чыгабы деп, ушу боюнча токтоп калса, токтоп калды. Дальше улантып кетсе, улантып утуш өздөрүндө. Бирок мен айтат элем, токтобой дальше улантып кетиш керек. Токтосо мында жаман тормуз болуп калат. Токтосо бардыгы токтойт деген сөз. Бизнес токтойт, экономикасы кыскасы. Куранды унутуп токтоп койгон адам кыскасы мындай кыйынчылык эле кабыл берет да.
Анан эми биз баягы бул темадан тарки дүйнө дедиңиз, Мм. дүйнөгө кайтсак, көпчүлүгүндө мисалы мындай суроо бар да. Сиз Мгм. эми келип калдыңыз, суроо бербесем болбойт. Aa, Мурунку подкастка конок болуп келгенде Баха экөөңүздөр келдиңиз да. ооба. Бүгүн жалгыз келдиңиз, анан көпчүлүк комментарийде да айтып атат да. Булар чё-то бири-бирин кырктыбы, кимиси кимди Aa, кыркып кетти деген суроо да. Бизнес кандай болуп атат? Бизнес сонун болуп атат, алхамдулилла. Эми кыркты дегенде баягыда эле булар бири-бирин таштап кетти деген сөз да. Бөлүнүп кетти, эки жакка атып кетти. Андай жок. Бак азыр жалп атат да. Мен Бишкектемин. Бирок ушундай жерлерге ошо элде ошондой сөз болбосун деп мен көп жерде өзүм тизгин тартам да. Өзүмкүн тартам. Себеби баягы бөлүнүп кетиптир деген сөз болбосун деп этияттайм. Бирок бүгүн бул баягы Куран жарышка болгон тема болгон үчүн мен өзүм келе бердим. Анткени бунун маалыматын мен гана билем да. Ичиндеги кухня кандай кыйынчылык болду, эмне болду мен гана билем. Башка эч ким, Азирети муфтийибиз дагы билбейт. Куран жарышта эмнелер болгонунчу конок болуп кетишти алар. Ошо анан бизнес болуп атат. Баха досум экөөбүздүн мамилебиз бекем, бирок кыйынчылык. Бизде дагы мындай десем, бизди дагы мындай уруштурам дегендер аябай көп да. Аябай көп. Мисалы эми биз мындай эле адамдарбыз да. Катардагы эле кичине таанылып калган бизнесмен деп деле айтсак болбойт биздичи. Мындай нан таап аткан балдарбыз да. Үй бүлө багып аткан балдарбыз. Ушундай эле кичинекей деңгээлге бизден бекем достор бар. Бири-бирине жанын берем дегендер. Биз мисалы үчүн Баха экөөбүз кээде урушуп кетебиз. Акча талашып. Себеби баягы бул бизнесте деле достук жок. Банкротизм болот анда. Бизнесте дагы достук болсо анда бизнес кыйрайт. Бизде достук бул баягы адамдык сапат эле байланган болду. А так бизнесте Баха экөөбүз кадимки эле мен мисалы үчүн 100 000 сомго машина алсам, Баха сураса, 5 000 пайда бер досум дейм. Ал 3 000 берем дейт. Анда мен бербейм, жака 10 000 пайдасына сурап атат деши мүмкүн. Мисалы. Хорошо досум 4 000 берейин дейт, 104 000ге Баха бериши мүмкүн. Себеп бул бизнес. Уже бул бизнеске деле ошо достук мамиле сиздин биздин кирип кете турган болсо, нарагы барып кыйроо калып барат. Мисалы эми бул жактан диний иш-чараларды алып барып таанып калдыңыз да, баягы суроого айткым келет да. Динди жамынып дегендерге мисалы сиздер эми алып сатар алардын ортосунда болуп каласыңар, кээде нараазычылык болот да бул сферада. Анан ошол жерде мисалы үчүн сиздер алып бир машинаны реклама кылып сатып бергенден кийин ал машинанын бир кандайдыр бир бузук жерлери чыгып калган болсо, кандай аракет көрөсүздөр? Мен болушунча нааразы кылбаганга аракет кылам. Эгер ушуну менден бирөө жагы нааразы болуп калган болсо, мен кечирим сурайм. Анткени адамдын акысы эң жаман нерсе да. Кечирим сурайм. Келсе, мисалы үчүн, эгер анын акысы мага өтүп кеткен болсо, мен сүйлөшкөнгө даярмын. Мен ойлойм, андайлар жок, бирок өзүм билбеген абалда ушундай болгон болсо, кечиришип сүйлөшкөнгө даярмын да. Анткени соодада эң негизги маселе ушу адамдын акысы. Эгерде ошондой проблема возникать эте турган болсо, мен экөөнү тең отургузуп туруп, мен чечкенге аракет кылам. Мен сени тааныбайм дебейм. Тиги бизде мындай да. Мисалы үчүн могу машинаны саткан адам тез качып кеткенге аракет кылат. Кутулдум депчи. Алган адам эмне болот? Алды, машина бузук чыгып калды, бизге келет. Тамке мындай мен тигин айтам, мен таксыр. Жакшылыкча айтам да. Азыр сен буну эптеп пихать этип кеттиң 500 000ге. Ушу 500 000 берекелүү болсун десең, могу кел дагы сен эркекче түшүндүрүп могу де. Анан жок, болду мен саттым. Бишкекте көп ушундай экен, мен айтып коеюн. Саттым болду эмес. Алдап саттың, жаныңы жеп саттың. Мисалы үчүн бардыгына жооп бересиң. Биз да көп алданганбыз да. Бардыгына жооп. Мен жакшылыкча айтам. Таксырым ушу алган 500 000 сом жуксун десең, кел дагы по-хорошому чечип коелу. Тигиң 20 000 сом расход бар экен. Кел дагы таксырым кечирип кой. Эми техника билбей калдым. Кел ушуну ортодо кылайлы, 10 000 сом сен чыгар, 10 000 сом мен чыгарам, бүтүрөйүн. Болду. Ушуну бүтүрүүгө аракет кылам, бүтүрүп жүрөбүз. Анан баягындай беттирмач адамдар дагы бар да. Жок, мен саттым болду, кандай барака үзүлдү го дегендер бар. Аларга Кудай жетиштүү. Азыр алар дагы бар. Мисалы, өлүк машинаны эптеп жасатып мен таң калам да, баягы түтөгөн машиналарга средство коюп экен. Газды тепсең дагы түтөбөйт ал. 2-3 күн түтөбөй жүрө берет. Анан уже 2-3 күндөн кийин машина түтөсө келет да, дамке муну түтөп атат, мынтип атат. Анан тиге чалам, мен таксырым бул. Жок, андай. Анан моторун текшерсең, средство куюп койгон болот. Бул баягы сүткө сууну кошуп саткан менен барабар. Эртең кыяматта Алла Таала сүттөн сууну ажырат дегенде эмне деп жооп берет, мен түшүнбөйм буларгачы. Бул жерде суроо жаралат да, мисалы сиздер эми площадка берип атасыздар да, ошону алдын ала текшергенди кандайдыр бир мындай мүмкүнчүлүк барбы же келечекте? Машиналардыбы? Мүмкүнчүлүк болгону менен таксырым техникада. Түшүнбөйсүң.
Бул жерде только тобокелчилик болду. Машиналар 2024, 2025 эмес. Түгөнүп калган машиналар келет. 92, 93. Анан бул жерде мындай да машинаны бирөө сатса, биз колдон иши текшерип беребиз. Жакшы экен. Биздин милдет сатыш. Бирок ошол эле учурда мактап сатыш, ошол эле учурда айыбын айтып сатыш да. Ушул экөө эр шаркак болгондон да береке болот да. Анан бизде көпчүлүктө айып айтылбай калат, себеби биз машинанын ээси айткан маалыматты гана беребиз. Биз билбейбиз да. Ээси мага айтат, дамке, могу машина полный идеал, не битый, не крашеный. Мен акылым жетишинче гана текшерем. Ошо балдардын айткан сөзүнө ишенем. Анан мен ошентип сатам буга. Бирок тиги айтам, эгер алдасаң өзүңнү, сен мени алдап атасың. Буну да алды, эки адамды алдап атасың. Акыркы учурларда мисалы ошондой болгон балким окуялар бардыр. Сиз эми эксперт деле болуп калдыңыз да, көрүп туруп, бирок тиги машинанын ээси келип урдуруп атат. Сиз көрүп туруп, жок деп мындай отказ берип койгон учурлар болдубу? Көп кече мурда күнү болду. Бир кыз келди, Camry 70 алып келди. Бир ай мурда 22 000 долларга калыптыр. Бир ай мурда. Анан бир машинага обмен кылып атат. Camry 70 15 000 долларга баландат да. 7 000 доллар минуста уже. Көрдүңүзбү? 7 000 доллар, мисалы 500 доллар, 1000 доллар болсо, ладно. 1000, 2000 долларга чейин ладно. Обменде ойной берет. Бирок 7 000 доллар ал билбей атат да. Ал эртең качан билет? Ал тиги машинаны сатып атканда билет. Обмен кылып чоң машина алып атпайбы? Ошону сатып атканда 7 000, 8 000 доллар убытка менен чыкканда, анан ошол жерден нааразы болот да. Же бир тааныш айтканда. Эми тааныш айтканда деле баягы ишенбеши мүмкүн. Биз ушундайбыз да, ишенбейбиз, укпайбыз, билгенин кылып алып анан ыйлап жүрө беребиз. Мен айтып койдум ачык эле, сеники ушундай дедим. Мен ушуга кайылмын десең алмаштыр дедим. Анан жок десең жок. Эми элестет, бир ай мурда 22 алып, азыр 15. 7 000 доллар убыткасы менен. Анан мен бара ушул нерседен кайтып атам таксырым азыр. Содада мисалы эмнеге койго өтүп кеттим содадан. Мен ушу сурооңузду күтүп аткам да, эмнеге койго өтүп кеттиң деген беришиңиз керек болуп атат да. Береке. Мен жакында 6 миллион карыз төлөдүм да. Мен публично деле айтып коеюн бул нерсени. 6 миллион сом карыз төлөдүм. Каяктан карыз болуп калды? Аны эми баягы ушу мага караштуу адамдар карыз болуп калды. Аны мен төлөдүм. Мага караштуу менин жакындарым ушундай сыноо келип калды, бирок мен төлөдүм да. Мен төлөгөнгө, мен төлөсөм ал төлөнбөйт эле деген сөз. Анан ошол жерде мен түшүндүм. Тиги мындай адам фикир кылат го. Тафаккур, эмнеге ушул нерсе келди? Сыноо. Анан дедим, жеңил келген окат, жеңил кетет экен дедим да. Неге азыр байларыбыз кээ бирөө түрмөдө? Неге качып жүрөт? Неге мисалы үчүн башка жактарда жүрөт? Рахат жок. Анткени ошол жеңил окат келген. Эми арам деп айта албайсың. Мен жумушум деле берекелүү, алхамдулилла, адал. Бирок мээнет менен келген нерсе башка экен таксыр. Ушундай менде моменттер болгон. На ровном месте эле 2000-3000 доллар иштеп койчу элем. Көзү көрүнө эле, ачык эле айтып. Мен бул жерде интересим бар. Мен мынча калдым, мынча. Мен жумушум ошол да. Мен чеберчилигиме жараша акча табам. Алдабайм бирөөнү. Мисалы үчүн 10 000 доллар болсо, тура бересиң, 7 000 долларга берсең алам деп. Сен билбейсиң да, тиги операцияга кетип атат балким. Балким апасы өлүп калып көмүш керек. Балким бир карызга батып калган. Көзүнөн ыйлап атат, сыр бербейт. Мен дамке 7 000 долларга бердим дейт. Мен зал 10 000 долларга сатам. Тиги 7 000 долларды алып кетти, иштери бүттү. Анан үйдө жатып ойлонот да. 10 000 долларга алган машина мен дамке 7 000 алып койду. 3 000 доллар пайдасына сатып койду. Мен практикада көрдүм ушул нерсени. Акыркы 3 ай, 4 ай болуп калды, мен машина алып сата элекмин. Мындай бирөөгө шытыр акча берип алып сата элекмин. Токтотуп койдум. Азыр жөн эле реклама кылам барып болду. Бака досум деле айтып, "Не болду сага?" дей берет. Анан досум багындай болбойт атат деп коем дейм. Ал деле билип турат, что не хочется экенчи. Эч мындай алып сатпай койдум. Машина да айрыкча опасный экен да. Эми баягы кому как. Азыр деле мисалы балким мен адашып атам. Балким мен жазбага берилип атам, бирок менин ошо ой жүгүртүүмдө мен чарчадым. Чындап. Бүгүнкү күндөгү ой жүгүртүүңүз. Ооба. Мен мына подкастта мурда 5 ай мурда кандай элек, азыр кандайбыз. Деп жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун интервьюсун көрдүм. Мен баягы Эрнис Пайкени көп көрөм да, Эрнис Каязов. Айтып атпайбы? Азыркы жогорку кеңештин депутаттарын көрүп дейт. Мен өзүмү көрөм дейт да, баа чыгып атыраңдап, анан улуу кишилерге каяш айтып, анан талтайып сүйлөп, анан сен деп кезип атпайбы? Мандаты барларчы. Ошону баягы экс депутат Алтынбек Сулайманов акебиз Нокаттан болот. Айтат, ушуларды көрүп мен өзүмө эстеп уялып атам дейт да, караң.
Анан мен машалла дедим, бул киши тобо кылыптыр дедим да. Тобо кылган адам гана өзүнүн айыбын мойнуна алат. А текебер адам өзүнүн айыбын мойнуна албайт. Айтып атат да, азыр дейт, мен ошол министрлерди, ошол тиги чиновниктерди көрсөм мен уялам дейт да. Кечирим сурайм, уялам дейт. Караң. Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаун ат-тавабун деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис ушул жерде. Адам баласын ар бир ката кетирүүчүлөр, алардын эң жакшылары каталарын мойнуна алып тобо кылгандар дейт. Караң. Ошого мисалы мен ката кетирдим дебейм, болгону мен менет кылайын деп чечтим. Менет кылып эле, мисалы үчүн, хорошо 10 сом табайын, 5 сом табайын, менет кылайын. Анткени мен ошол 6 миллион карыз төлөгөндө мен аябай көп адамдардын чындыгы жүзүн билдим. Мен буга чейин деле билип келгем. Бирок Алла Таала дагы бирден-бир деп не кылгандан бирөөдөн 1 сом карыз болгон жокпуз. Кудайга шүгүр, өзүмдө бар экен, мен кутулуп койдум. Бирок ушул проблемам эмнеге келди деген вопросту мен коюп туруп тетрадка жаздым да. Каерден жаңылдым депчи. Анан ошол кээ бирки критерийлерди эске алып, анан акырын эле алды сатын токтотуп койдум да. А бирок бул машина жактагы комментарийди койгон болсок, сиз койго өтүп кеттиңиз, Арашанга өтүп кеттиңиз. Бул баарынын азыр кызыктырып аткан суроо. Эң баягында актуальный суроо да болчу. Мокумун кандырат да. Ооба, баары бул видео эме рилстерге деле чыгып кетпеди. Бирөөлөр айтып атат, бул мафия, бул пирамида, отуруп алып бири-биринин эле баасын көтөрүп туруп, анан кийин бир левый жактан келип калган адам попал болуп калып атат. Ушуну түз эфир коюп койсом болобу болбойбу? Түз эфир коюп коеюн, себеби баягы Арашан темасы бул азыр Кыргызстандагы эң актуалдуу темалардын бири болуп атат да. Эң актуалдуу тема. Даже баягы саясаты менен саясат сүйлөнүп аткан жерде деле, бул Арашан чын бекен, жалган бекен деп. Мен ушуну өтө бир өйдө даражадагы ошол жакта отурган адамдардан деле угуп калдым. Алар дагы кызыгып, ушул Арашан мындай сомнительныйбы же кандай, чындап эле ушундай турабы экен деген нерсе. Тең, мен өзү көп немеге айтпай аттым да. Мен кече мурда күн түнү $100,000 кочкор алдым. $100,000 кочкор алдым. Неге деген вопросту берсең, өзүм деле билбейм. Бирок бул Арашан кыргыздын сыймыгы. Бул бренд. Мен сизге мындай жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп берейин. Бул калпак 15,000 сом турат экен. Муну бирөө белек кылды да. 250 сомдо калпак бар да. Көрүнүш ушундай эле. Пример. Кудум ушундай. Анын материалы бөлөк. Арашан дагы. Жайдары кой 15,000 сом. Арашан кой 100,000 сом. Неге десе, сапат, качество. Кандай сапат? Арашан кой жаңы тууса 10 кг козу берип атат. Жайдары кой жаңы тууса 2,5 кг козу берип атат. Мисалы үчүн. Гисар кой жаңы тууса 7 кг козу берип атат. Арашан кой жаңы тууса 10 кг козу берип атат. Эми 3 айдан кийин койдуң, Арашан койдуң козусу 3 айдан кийин 70 см болуп атат бою. Жайдары коюң дагы эле 20 см унча калып кетип атат. Арашан койдун сөөгү 4 айда өсүп кетип атат. Жилиги, кыргыз жиликке маани берет. Сыйгы аяк байка. Жайдары койдун жилиги чүкө боюнча калып кетип атат. Бул дегени сандан сапатка өтүү дегени. Бирок ошондо деле, мисалы эми бул этке байлаганда деле деген турат. Этке байлаганда деле, бөлөккө байлаганда деле 70 эмес 1 метр болуп кеткен деле суроо бар да. Мисалы үлүк аттарга эми $100,000 берсең, ал өзүн актайт. Чабасың, байге утат, бирдеке болот. Койдон эмне пайда келет экен? Аны союп эми анча эт жей албасаң деген суроо да. Мындай, биринчиден адамдын немеси болот да. Баягындай адам өзү ээрчиме келет да. Жүрөктөн баягы эмнеге адамдар ширкке берилип кетет? Адамдар бирөөгө мындай бир берилгиси келет, жүрөктөн жактыргысы келет. Кой дагы ошондой. Адамга көңүлгө туура келе турган жандык кылып Аллах Таала жаратып койгон. Мисалы мен бирөөнүн коюн жактырып калсам, мындай көңүлмөн туура келип калсам, ошону мен алмайынча койбойм да. Ар нерсе калып, карызга болсо дагы алып туруп, суранып жүрүп мындай алам да. Бул баягы эмне деп коет, хобби. Анан неге эти делеп ушундай Арашан менен жайдары койдун эти бирдей таксырым. Даамы дагы бирдей. Болгону вестен көп берет. Бирок бул жерде асыл тукум деген нерсе жатат. Мисалы үчүн, короңуздагы өзүңүздүн жайдары мэлла уюңуз, малыңыз 50,000 сом. А бирок аңгус уй кунажын 150,000 сом. Неге деген вопрос болсо, анткени ал асыл тукум.
Ал бренд Ангус деген бренд да. Ошол сыяктуу эле Арашан бул бренд болуп калды бүгүнкү күндө. Бренд, который Кыргызстан өндүрүп аткан. Өзүбүздүн Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүп аткан жападан жалгыз мал жандык бүгүнкү күндө, который башка мамлекеттерге мындай бир мактанып аткан продукциябыз бул Арашан. Муну Бул бөлөк өндүрүш ошол мактанып атабыз деп атпайбызбы? Ооба. Бөлөк мамлекеттерден жок дегенде кошмо мамлекеттерден келип алгандар барбы? жок дегенде деп биз Өзбекстанга сатып эле атабыз. Анчалык кылбагыла. Өзбекстан, Казакстан, Россия күтүп атат бүгүнкү күндө. Бизден сатып алып кетип атат. Чоң суммалуу, алар жакшысын сатып кетет бизден. Эң мыктысын алып кетет. Анткени булар өздөрүндө ушул нерсени көбөйтүп атышат. Булар малдын да жакшысын алышат, ат жылкынын да, койдун да жакшысын алышат. Арашандын мыктыларын бүгүнкү күндө Өзбекстан алып кетип атат. Менде ушундай ассоциация болуп калды. Азыр айтып берип атсаңыз, бир учурлары баягы короздорду уруштуруп, баягы короздорду укмуш бааларда мен деле көрүп калгам. Көгүчкөндөрдү уюштуруп, баягы сальто таштаган көгүчкөндөр да укмуш баада болуп кеткен. Адамдын айлыгы 1,5 миң болсо, 500 сомго сатып алган көгүчкөндөрдү көргөм. Мурда Ооба, кичинекей кезибиздечи. Анан ошондой эле баягы иттин породасы менен ушундай укмуш нерселер бар да. Ошондой эле нерсеби? Жок. Андай эмес. Арашан такыр бөлөк. Биринчиден бунун акыры эмне менен бүтөт дебейсизби? Эт менен бүтөт. Себеби 100 арашаның болсо, мыкты кочкор коесуң да, как минимум 2 кочкор коесуң 100 арашага мисалы үчүн. Ошонун бардыгы эле 100 миң, 50 миң долларлык кой болбойт. Жарымы пачак чыгышы мүмкүн. Бул алладан да бардыгы бирак чыгып калышы мүмкүн. Бир сулуу красавица, бир сулуу красавчик. Экөөнүн ортосунан кээде майып бала төрөлүп калып атпайбы? Бул Алланын каалоосу да. Арашанда деле ошондой. Бул тобокелчилик. Чоң кочкор койдуң, чоң арашан койдуң, мынча коз түшүп калды. Кимге сатасың? 20 миң сомго базарга сатасың этке. Андайлар көп. Мен өзүм союп алам, айланпаш болуп калат, башка болуп калат. Арашандын чыныгы, качествосы, сапаты жогорку бааланып атат. Мисте фисташка бар. Бизде Ирандыкы кымбат жүрөт. Кыргызстандыкы арзан жүрөт. Неге десе, Ирандыкы тезирээк ачылат. Даамы бирдей эле. Кыргызстандыкы кечирээк ачылат. Даамы бирдей эле. Бул дегени акчага келип такылып атпайбы? Ирандыкы тезирээк ачылган үчүн тезирээк бааланып, тезирээк сатылат. Биздики минтип ачылгыча Ирандыкы келип пушуп биз сатып коюп атабыз. Ирандыкын. Көрдүңүзбү? Биздин мисте менен Ирандын мистесинин баасы. Ошол сыяктуу эле Арашан деле козусу тез жетилип, тез чоңоюп кетип атат, тез бага сатылып атат. Прибылга тез кирип атасың. Жайдарыны 1 жыл, 2 жыл багып, андай прибыль көрбөй атасың да, мындай эле не болуп кетти. И то жайлообузду талкалап атат. Мен адашсам түздөп кетиңиз. Мисалы, биз өз учурунда көптөгөн врачтарга кайрылабыз, бөлөк кылабыз, өзүбүз да кичине ошол жааттан илим алган аракет кылганбыз да. Анан көпчүлүк мисалы үчүн бизде оорулардын көбөйүп кетишинин себеби да кыргыз көп нан жейт, анан көп эт жейт да. Ошол эттин сапатынын бузулганы. Биз карыган, оорукчан, ошого окшогон эттерди акыркы учурда жеп отуруп, этсиз тамак жебейт кыргыз. Оорулар жаш балдардын арасында айрыкча көбөйүп кеткениндай байкасак болот. Анан көпчүлүк докторлорго барып сурасаң, кыргыз мурун деле эт жеген. Неге азыр эле оорулар көп болот десе айтат да, кыргыз дайыма эт жегенде жаш шибер козунун этин жеп келген. Ушул жерге келип бир ушундай арашандар ушул маселенин чечилишине бир мындай өбөлгө болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Анткени азыр биздин мисалы үчүн 1000 кой дейле, 1000 жайдары кой. Баягы канчалык саны көп болсо, ошончолук оору көп болот. Ошончолук өлүмү көп болот. 1000 койдуку. Анткени 1000 койго башкача подход керек. Карай албай каласың ужечи. Жадап каласың, анан эмне ооруйт. Баягындай эхинокоз болот, башка оору. Малда деле ошондой. 1000 мал багат, ооруйт, шарп болот, башка болот. В итоге эмне болот? Кароосуз калат, айда колбасага. Же болбосо айда касапканага дейт. Сатып коет. Арашанда количество эмес, качество болуп атпайбы? 1000 жайдары койго караганда 100 арашан коюң. Ошонун 100 арашанын койдун мисалы үчүн 2 эле козусу 5 жайдары козунун этин берип атат. 5тен. Количество аз болсо, анын ден соолугуна да кам көргөн оңой болот, сапатына да кам көргөн оңой болот. Анан аны өндүрүп сатканга да оңой болот. 1000 койдун козусун багыш кыйын азыр. Кайсы бирине жетишесиң? Бул андан тышкары дагы баягы чөп, азык маселесине да келип калориясын такалат. жоготот да. Мисалы, гүл жайлоолорубуз бүгүнкү күндө талкаланып атат.
Бул баягы бирөөгө мен целенаправленно айткан жерим жок. Миң койлорду алып барып жаят. Миң малдарды алып барып жаят. Не болуп атат жыйынтыгында жайлоо талкаланып атат да. Арашанда дагы эле баягы сапат. 100 алып барып кой жайлоого. Көп айтат Арашан жайлоо, расачыдайт жайлоого Арашан. Өтө катуу болгону климатизация болушу мүмкүн, баягы Сусамырдыкы Таласка барса кыйналып, Таластыкы көлгө барса кыйналып, эми ар областьтын өзүнүн уникалдуу погодасы бар да, аба ырайы бар. Ошондон гана аксап калышы мүмкүн. Бирок жайлоого Арашан менен жайдарын койсоң, сап башында Арашан кетет. Бирок ошондо деле мына келечекте эт маселеси дедик, бөлөк маселе дедик. Бул ажиотаж мындай болуп барып, эми любой ажиотаж өзүнүн учурунда түшөт. Түшкөндөн кийин бир мындай акыл ченемдүү бага түшөбү? Түшөт. Азыр деле акыл ченемдүү баалар бар таксырып. Азыр мисалы үчүн сиз менден дамке мен баягы сойгон Арашан алам десеңиз, мен сизге 22 000, 23 000ден Арашан кой таап берем. Бар. Бар. Болгону мисалы үчүн эч ким андай арзан коюну интернетке чыгаргысы келбейт. Себеби короосунун баасы түшүп кетет. Брак койлору бар, козулары бар. Аны эмне кылат айтайынбы? Аны тих эле базарга барып сатып коет. Ал публично чыкпай атат да. Публикага только кымбаттар чыгып атат. Эч ким мисалы үчүн 100 000 долларга саткан коро бир Арашанды 23 000 сомго саттым туугандар деп чыкпайт. Анткени бул жакта бизнес көз караш менен караганда бул тактика таксырым. Тактика. Мисалы бизде машина реклама кылабыз 2 000 сомдон, да? Мисалы. Анан бирөө келип калыптыр 250 сомго реклама кылып бердик дебейм да мен. Элдин пикири бузулат анда. Себеби ар кандай случай болуп калат. Акчасы жок болуп калат. Кыжалатчылык болуп калат. Карыз болуп калат. Маркетинг бул деле. Арашан деле маркетингди өлтүрбөш үчүн жакшы содаларын чыгарышат. Жакшы кой саткандарын, элиталарын чыгарышат. Анан баягындай түгөнүп калгандарын тихелеп барып сатып коет. Бул ушул баа бар 20 000, 30 000 сомдук, 15 000 сомдук Арашандар бар азыр. Кызыл койлор. Азыр мисалы үчүн көпчүлүк биздин байларыбыз ошол жака эмне болуп атат? Могу жакта сиз айткандай маркетингге кызыгып, баягы кыргыз эле эмес, негизи эле эл ээрчими болот эмеспи? Мен дагы багып көрөйүнчү деп шаар жергесинде дагы кой багып алгандарды көрүп атам да. Бул аябай туура нерсе, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кой баккан. Кой баккан эч ким зыян тарткан эмес таксырым. Азыр көп бизнестерди карасаң суета. Мошенничествону мен койдон көргөн жокмун. Машинада мошенничество бар. Алдап кеткенди мен койдон көргөн жокмун, бирок квартирада алдап кеткендер бар. Бирөөнүн акысын кирип камалып кеткендерди көргөн жокмун, бирок участок саткандарда камалып кеткендер бар. Бир участокты 5-6 адамга сатып койгондор бар. Бир койду бүгүнкү күндө 5 адамга сата албайсың. Койдо 1-2 бар. Койду мисалы үчүн эрте менен эрте турасың. Эрте менен турасың, баамдаттан кийин жем саласың. Обедте пешинде суу бересиң, убакыт. Кечинде шамда жем бересиң. Куфтандан чыгып бир сыра карап коесуң. Бир жылда 2 жолу төлдөп берет. Бир жылда 2 жолу төлдөп берет. Эгер жакшы кочкор койсоң, сен уже миллионерсиң. Бул хадисте бар нерсе. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыяматка чейин кой баккан чабандар бири-бири менен бийик үйлөрдү салганын көрөсүң дейт. Биз буну мен өзүм көзүм менен көрүп атам. Который 4 жыл мурда никто кедей, колунда эч нерсе жок, аз барсаң 2 этаж үй, 570, эмне ошо кой баккандын берекеси. Кой баккандын берекеси. Бүгүнкү күндө автобизнес менен койду бир таразага койсо, сиз кой жакты тандашыңыз анык экен. Ооба. Бирок ошол эле таразада сиз индукторду дагы реклама кылып жүрөсүз. Бул индук мындай болуп атат да, убакытты туура пайдаланыш керек болуп атат. Мисалы үчүн мен жаштарга да иштегим келет да, себеби пайгамбар саллаллаху бир осуяты бар, жаштарга өзгөчө көңүл бурган. Менин ошол баягы жүрөгүмдө мүдөм бар. Мен ар бир жаш менен сүйлөшүп отургум келбейт. Себеби энергияң алат, башка кылат. Мисалы үчүн сиз убакыт бөлүп атпайсызбы? Мен сизге убакыт бере албайм. Жеке мен менен сүйлөшөм деген балдар көп да, жаш жигиттер. Кандай кылсам, ака айтыңчы, муну кылсам кандай болот, муну кылсам. Мен ошол нерселерди кыла берип, нервим түгөнүп бүткөн адаммын да. Өзүм возрастыма жараша аябай көп нерсе кылгам. 90% банкрот менен аяктаган, каталар менен. Анан мен эмне кылдым? Практика жүзүндө интернетке чыгарайын дагы, мен контакт кылбай эле коеюн деп чечтим. Ошол айыл жергесинде жаш жигиттерибиз бар. Жумушу жок. Ат минип коет, мал багып коет, болду. Анан дотацияда отурат. Достунан 100 сом сурайт, апасынан 50 сом сурайт. Ошентип эптеп үй бүлөсүн багат да. Анын бардар жашоосуна эмне тоскоол болот? Ага эч ким мотивация бербейт. Бир бизнес кылайын десе, атасы айт, кой балам, тынчыраак жүр, мен балага калтырба дейт. Апасы айтат, мойнуң жылкыбам, кой, жөн эле жүр, жөн. Анан интернеттен бизди көрүп, анан мотивация алат. Мен буну эмнеден айтып атам? Практикада биз автосалон ачкандан кийин аябай көп жаштар автосалон ачты. Ачып, алды камалып дагы кетти. Мошенник болуп. Анткени бул автосалондо машина менен иш кылганда
көпчүлүк дээрлик 70-80% аркасы Кудайым сактасын, астагфирулла, мошенничество менен түгөйт таксыр. Алдамчылык менен бүтүп калат да, бул ушундай. Ошон үчүн жаштарыбыз демек бизди кайталайт экен да деген түшүнүк мага келгенден кийин мен индукту баштадым. Эртең толукту баштайм. Мен бир эле мисалы үчүн Арашанда пропаганда кылган жерим жок. Арашан азыр мына уже өзүнүн жолунда кете берет бул. Мен жолго салып алдым өзүм корому, ферманы түтүп алдымбы? Эми индук. Индуктан кийин тоок. Себеби биздин жаштар түшүнүш керек, бизнес кылып, нан таап, жакшы жашаш үчүн сөзсүз түрдө мындай бир вау болуш шарт эмес да. Кичинекей нерседен чоң нерсеге жетсе болот деген нерсени мен көрсөтүп бергим келет. Бүгүнкү колдоо бар нерсе менен. Ооба. Убакыт бар менде, мисалы азыр индук бир 30-40 индук кылып койдум. Мен өзү жалбатык балдар өзү чыган келет дегенге ишенем. Биздин Фазенде бир тууганыбыз дагы Абдыкадыр, 40 сотик жерден кандай бир мындай бейиштин бир бурчун түзүп алды. сонун акча табат. Ооба. Бизнес. Көз каранды эмес. Азыр ар бир нерсе мисалы үчүн Арашан тире маркетинг барабар акча. Индук тире маркетинг барабар акча. Мээнет кыласың, акча табасың. Акча табыштын жолу мен ушинтип мына жаштарга көрсөтүп берейин деп. Мен ушу менен токтолбойм таксыр. Мисалы азыр жаштарга мотивация берем, анан жашаганыңды үйрөтөм деп ажырашып кеткендер адамдарга жашашты үйрөтөт. Өзү эри менен ажырашып кеткен. Аял менен ажырашып кеткен. Бизнесмендер мотивация үйрөтөт, өзүнүн 1 сомду 2 сом кыла турган бизнес болгон эмес, өмүрү семечко саткан эмес, бирок бизнести үйрөтөм дейт. Анан олорду көрүп, анан таң калдым да, булар эмнеге мындай кылып атат? Толтурасы банкрот болуп кетти аларды. Толтурасы ажырашып кетти таксыр эме. Ошолорго ишенип алыпчы. Мына жашасаңар ушундай болот, ажырашсаңар мынтип күндө KFC жейсиңер, күндө пирожный, күндө гүл, машина, бузукулукка чакырып атат үй бүлөлөрдү. Мына контентти производство кылган адам катары айтыңызчы, мындай сиз көрүп атат прямой эфирден биздин көргөн көрүүчүлөргө дагычы бир контентти сулуу кылып чыгарыш үчүн канча попытка болот? Менде болбойт такыр. Менде вообще бир да попытка болбойт. Азыр экөөбүз отурганда видео тарттым го. Канча попытка болду? 1 болду, 1 кадр мен уруп койдум. Себеби жасалмалуулук. Кандай болсоң ошондой бол деген сөз бүгүнкү күндө актуалдуу. Адамдар жасалмалуулуктан жадаган. Мисалы бир видеону жасап, мен индукту реклама кылсам, аны музыкалаштырып, бияктан тутуп келгенин кошуп, бияктан буларды кошуп кереги жок. Как она есть, тарс турс. Анткени бардыгы сенден грамотный эмес да. Бардыгы журналист эмес, бардыгы канат эмес да, бардыгы дамир эмес да. Биз адамдар кандай деңгээл болсо ошого түшүшүбүз керек. Болду. Ошо менен анан кетет. Видеодо мен такыр жасабайм деген суроомдун төркүнү, мисалы көпчүлүгү азыр сиз айтасыз маркетинг. Индук плюс маркетинг бул акча. Бизде кыргызда, айрыкча эркектерде мындай нерсе бар экен. Мен мындай медиага чыкпайм, мен уялам. Мен бирөө көрсө мынтип койсо мен чөгүп кетем. Койчу мен жөн эле жүрө берейин деген нерсе бар да. Бүгүнкү күндө медиа тармакта жүргөн адам катары айтам. Дональд Трамп деген киши медианын күчүн билип туруп 70 жаштан кийин медиага кирди. Медиа менен ойношту үйрөндү. Ошол аркылуу дүйнөнүн эң чоң мамлекетинин президенти болуп атат. Ооба. Ар бир доордо өзүнүн усулдары болот таксырым. Ар бир доордо биз азыр ушул доордо жашап атабызбы? Эртең башка доор келет. Ал доор кандай технология менен жашат, Аллах алам. Балким сүйлөп атканда камерага тарта турган технология ойлоп чыгат. Ошол доордун Илон Масктары, Цукербергтери мисалы үчүн ачкилер чыкты, Рейбандар. Рейбандар мисалы да, адамдар балким учуп калат 100 жылдан кийин. Биздин азыркы 100 жылдыктын эң баягындай биз пайдалана турган жашоонун өзөгү бул публичный личность. Дегенин баягы бизнестин өзөгү. Азыр Instagram, Facebook, мисалы үчүн президентибиз деле Facebooктон президент болду, мисалы үчүн өзүнүн президент. Facebooктон пропаганда кылып өзүнүн саясатын жүргүзүп отуруп эл тааныды. Мен Facebooктон тааныгам. Биз Instagramдан таанылдык. Мына биз Instagramга чыкпаганда эч ким тааныбайт эле. Биз бул деңгээлге жетпейт элек, сиз деле. Ошон үчүн мен айтат элем да, кайсы бизнесмен болбосун, куру намысты жыйштырып, текебер болбой чыгып ишти кыла бериш керек. Болсо утулуп калат. Негизи эле мен ушул жерде сунушумдагы бар эле көптөн бери ойлонуп жүрөм да. Анализ дагы кылып жүргөндө биздин кыргыздын аялдары азыр имамчылыкка өтүп кеткенин себеби бар экен. Улуу кишилер менен сүйлөшүп кеттик. Ооба. Алар айтат, биздин аялдар негизи эле аялдар мындай бир жаңы нерсени үйрөнгөнү дайын экен, ачык экен да. Ошон үчүн Маргулан келеби же Саид Мурат келеби, зал толо 90% аялдар.
Алар бирдекени туура эмес бөлөк маселе. Бирок бирдекени үйрөнүп изденип жүрөт дең. изденип атат да. Эркектерибиз эмне баягы эле Чайханада. чайхана, аш, баня ошондон чыкпайбыз. Бизде дагы ошентип бир мындай эркектер чогулуп, бири-бирибизден мындай мотивация алып угуп, бири-бирибизди азамат, могу жигит молодец, ушундан үйрөнүшүм керек деген нерсе жок экен да. Баарыбыз эле кыйынбыз баягы светофордо жарышып, Мушташып, бири-бирибизди портреде мушташып, уруп дең, ошо менен жарышышыбыз керек да. Бизде негизи кыргыз эркекке ушул нерсе жетишпей атат. Анан сиздин оюңуз кандай? Чындап эле ошондойбу же мен Ошондой. адашам? Биринчи мен өткөндө ойлондум да, эмнеге биздин аялдарыбыз интернетте бай, бизнесвумен, анан дейм дагы, эмнеге бу аялдар бизнесмен болуп кетип атат, карасаң машиналарды алып атат, үйлөрдү салып атат, башка. Эркекке муктаждык жок, таксырым. Эркекке муктаждык жок. Бардыгы кыскасы мындай жасап мына кылып койгон да, результаттычы аял өзү. Анан тиги өзүм сураттым, Хадиченебиз дагы бай болгон, бизнесмен болгон дедим да. Анан дагы ойлондум, ачуу болсо дагы мен бир нерсени түшүндүм, что эркек кишиде жоопкерчилик кеткенде Алла Таала аял кишиге береке берет экен депчи. Эркек өзүнүн эркектик баягы эркектик статусун жоготуп, эркектик жоопкерчилигин жоготкондо Алла Таала ошону көтөрүп туруп аял кишиге берип коет экен. Мен ошону түшүндүм. Кээ бир аялдар менин эзлерим менен сүйлөшсөң, эркек жоопкерчилик, мисалы үчүн, который сенин менин моюнумда боло турган жоопкерчилик ошонун башында. Балдарды окутуш керек, үй салыш керек, анан бияка макия кийиш керек, анан кызымды турмушка беришим керек, уулум үйлөшүм керек, жылкы союшум керек. Бул проблема кимдики өзү? Бул эркектики да. Вот эркек ошол проблеманы ала албаган үчүн Алла Таала аялдарды бай кылып коюп атат да. Кээ бир сүйлөгөн эркектер бар да. Капа болушпасын, бирок бул ачык чындык, айтып коюш керек. Бетке айткан айыбы жок да. Мен жаным үйлөнгөндө аябай кыйналган сыноо болгон, бирок ошондо дагы мен аялыма айткам да, сен үйгө бир памперс көтөрүп келбе дегем. Мен өзүмө билем да. Эгер сен үйгө бир памперс көтөрүп келсең, мен ошол нерсеге көнөм. Эртең экини алып кел дейм. Анан 3 тала кел дейм. Анан чалып сахарала. Эми турмуштун түйшүгүн чогуу тарткан бул жакшы нерсе. Бирок эркек үйдө сөзү өтүмдүү болушун кааласа, эркек деген статусун, даражасын кармап калам деп кааласа, анда дүйнөнүн баягы түйшүктөрүн өзү көтөрүш керек. Аялга тийиштүү маселени берип коюш керек. Төшөк сал, мисалы үчүн, огород кыл, тоок бак, жеңил нерселер. Основной түйшүк эркек өзү кармаш керек. Мен 8 жыл үйлөнгөнүмө 6 жыл болду, мисалы үчүн. 6 жылдан бери эч нерсе алдырбайм. Кыйналсам дагы бирөөнүн барып желкесин укалап болсо дагы мен акча таап келем. Неге азыркы күн болуп атат, сиз айткандай аялдар иман болуп атат деген түркүнү эркектин жоопкерчилик кеткенден болуп атат. Конечно, аялың машина алып атса, үй алып атса, тилиң кысык да эч нерсе дей албайсың. Болду да угуп бересиң. Өзү эле албастан алып берип мингизип атсың. Каалаган айдап чыгып кете албайсың, мисалы үчүн. Ошо акыртуу келип ошого такалат. Мен баа жогоруда айтканда, мен үйлөнгөндө айткам ошону. Албагандын себеби мен жоопкерчиликти жоготуп коем. Эркек ушундай калкпыз биз. Кичине эле колгон жумуш алса болду, Алла ыраазы болсун. Жаным, бүгүн нон ала кел, бүгүн эт ала кел. Өткөндө мен бир жыл эмес, бир 6-7 ай болуп калды. Бишкекте жүрөм, анан эт алып койчу деп айттым. Каттык эт алып тур да. Анан уруштум дейм. Эмне десем, мен биринчи жолу алып атпаймынбы дейт, көрдүңүзбү? Билбейт да, жөн эле бир нерсени тартып берип койгондо чарым. Баягындай чиштесең эт эмес алчы, отход. Анан алхамдулилля деп койдум да. Ошон үчүн аялдардын, биз аялдарга сын тагардан мурун биринчи эркектер өзүнүн эркек деген статусун кармап коюш керек. Майлы көчөдө бирөөнүн жүгөрүсүн чаап, бирөөнүн ажатканасын тазалап бер, бирок үйдө аял аялдай, эркек эркектей болуш керек да. Бул жерде баягы дагы акылман болуп атат, ал бул дебесин, бул подкаст болгону, интервью деле эмес, подкаст. Бул менин оюм да. Кенен маек. Ооба. Кимге жакса кабыл алсын, кимге жакпайт айтайынбы? Ошондойлорго жакпайт. Анан жоопкерчиликтүүлөр мисалы туура эле дейт да. Мен деле эртең мисалы менин да кызым бар да. 2 кызым бар. Менин кызым эртең көчөдө кыйналып, мисалы үчүн бир нерсе сатып, баягындай немени алышын каалабайм да, эркектин жоопкерчилигин алышын каалабайм да. Ал аял, болду, аял боюнча до конца назик болуп жашап өтүш керек. Мен фундаментти ошого карап куям. Ойлобосун адамдар, бул өзүнчө эмне деп атат, тиги бу кыз киши, аял киши ошо назик боюнча до конца калыш керек. Айтат го, биринчи аял кишини ким багышка милдеттүү? Атасы. Кийин күйөөсү. Күйөөсү өтүп кетсе, кыздын бир туугандары, агалары, инилери. Өзүн баксын деген жер эч жерде жок. Кароого, багылууга, уходко буйрулганбыз да биз. Менде жекече мындай нерсе бар.
ар бир конок келгенде мен конок келерден мурун бир ушул нерсени оюма тутам да, ушул кишиден мен бир жакшы нерсени алып калайын дагы өзүмө мындай жашоомду колдоноюн деп. Сизден ушундай нерсе алып калдым мен. Бүгүнкү эркектерге болгон мотивацияны күчөтүш керек экенин Сөзсүз. өзүмө алып калдым. Себеп дегенде эркек коомдо бийик болбосо, бул аялга деле зулум, эркектин өзүнө деле зулум болуп калат Ал экен. коомго зыян. Коомдо чыныгы эркектер болбосо, ал коомго зыян. Неге бизге азыр бийлик аялдар келип, чоң башкаруу тармактарга аялдар келип атат? Ошол эркектин сыпаты ошо аялга өтүп кеткенден болуп атпайбы? Чечкиндүүлүк жок, адилеттүүлүк жок, эрктүүлүк жок, жоопкерчилик жок. Мисалы үчүн. Анан сүйлөсөк асмандан сүйлөйбүз да. Бул дүйнөдө проблема таксырым. Дүйнөдө тукумсуздук проблема азыр. Дүйнөдө баягындай гендердик теңдик проблема. Эркектер кыз болуп кетет, кыздар эркек болуп кетет. Ошол нерсе бизге да келип калбаш керек да. Ошонун учу ушундан башталат, жоопкерчиликтен качкандан башталат. Бара үй бүлө курбай калат. Өзүң курсаң бага албай анан аялың кантип багат? Үй бүлө курбаган эркек коомго зыян да бул. Көчөдө калгандай кумараңдандырат. Бара тукумсуздук, элдин саны азаят. Кыргызстанда мен кээ бир улуттарды билем, өздөрүнө принцип коюп алган. Жылына мынча туусун, мынча бала көбөйүш керек деген. Бул көрүүчүлөргө мындай жөн гана сөз эмес, баягы кээ бирки адамдар бар жөн эле сүйлөй берген. Мен Дамир мырзанын аркасынан мындай көптөгөн колу менен кылып жүргөн иштерин көрүп атабыз. Мен эле эмес, баарыңыздар эле Instagram баракчасынан көрүп атсаңар керек. Ошон үчүн баягы колу менен дагы кылып, анан сөзү менен дагы айткан бул өтүмдүү болсо керек. Иншалла кийинки Куран жарыш, азан жарыштар кайсы числолордо болот, кайсы айларда болот, кандай болот, ошону анонс кылып кетсек. Куран жарыш буюрса быйылкысы өтүп бүттү. Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналды. Уктуңуз өзүңүз. Эми азан жарышы өткөрөлү деп атам. Же Жалал Абадка же Ошко. Ошто азыр Ак Тилек деген досторубуз бар. 93-жылкы балдар, ошолор өткөндө чалып, тамки азан жарышы өткөрөлү деп атабыз деди да, мен айттым. Мен да ниетим бар эле, бирок буну ким өткөрүш шарт эмес. Бирок өзүбүздүн балдар өткөрсө жакшы деп мен айттым. Эгерде алар өткөрсө алар өткөрөт, бирок мен баары өткөрөм. Республикалык деңгээлде болот. Аталышын азыр ойлонуп турам, же Чубак Ажы Жалиловдун атына коебуз, же Мураталы Ажы Жумановдун атына. Экс муфтий. Ошол динге аябай менет кылып кеткен Азирет муфтийбиз, Алла рахматын алсын. Ошол кишинин жаркын элесине арналган азан жарыш. Мураталы Ажы Жумановдун жаркын элесине арналган азан жарыш деп өткөрсөк болот. Анан көпчүлүк ойлошу мүмкүн да, азан жарышсачы эмне? Мен айткандай эле, бул ибадаттын өзөгү. Биз азандарыбызды тууралашыбыз керек. Биз мусулманбыз, намаз окуйбуз деп төш каккылаганыбыз менен биздин көп жагыбыз ката. Көп жагыбыз туура эмес. Анан ошол азан жарыштан өткөргөндөн кийин азан жарыштан уткан, азанды туура окуган муазиндерге биз талап коебуз жана суранабыз, балдарды окутасың деп. Каалоочу жигиттердин азандарын тууралайсың. Мен дагы ошолордун окуй турган жигиттердин биримин. Мен дагы үйрөнмөкмүн барып, азаным тууралап алайын депчи. Бакыт да туура азан айткан бакыт. Ошол 3 адам утабы, 4 азанчы утабы, ошолорго мен табыштайм. Instagram ачып, жаңыча форматта силер жумасына бир жолу балдарды азанга үйрөтөсүңөр. Туурайчка үйрөтөсүңөр, окутасыңар деп ушундай талап коебуз. Сом ойлогон ой максаттарыңызга Аллах шериктеш болсун. Илахи. Анан биз дагы ошол жарыштарда кызмат кылганда насип этсин. Анан биздин көрүүчүлөргө кайрылуучу ушу сөздөр, дайыма дин менен болуңуздар. Анан кийин жакшы ниет менен бири-бирибизден жакшы нерселерди үйрөнгөндү Кудайым насип этсин. Аллах разы болсун. Куран жарыш бул жылда өтөт эми. Биз баштап койдук. Эмдеги жылы Рамазандан кийин болот. Бул дүйнөлүк деңгээлде болот деп ниет кылып атабыз. Дүйнөлүк Куран жарышка жок дегенде бир 20 мамлекеттен чакырабыз. Ошол ишке президентибиз келип берсе деген ниетим бар. Кийинкисине. Азан жарышка эмес, кийинкисине президентибиз катышса экен деген ниетим бар. Себеби бул эсептешүү. Биз светтик өлкө болгонубуз менен мусулман коомчулугу басым кылган мамлекетпиз. Ачыбыз өзү намаз окуйт. Бул дегени биздин мамлекетте дүйнөлүк деңгээлде Куран жарышы өтсө, башка мусулман мамлекеттер менен ортобузда болгон мамиле дагы да бекемдейт деген сөз. Биз не только экономика менен мамилени бекемдешибиз керек. Не только мисалы үчүн кандай тарыхыбыз менен мамилени бекемдешибиз керек. Мисалы үчүн Казакстан менен алыс сатты болбосок дагы акыр түбү барып тарыхыбыз такалып калат.
казак кыргыз бир тууган деп. Куран менен мамилени бекемдеген бул мен ойлойм бул кыяматка чейин боло турган бир берекелүү иш чара деп ниет кылам да. Ошон үчүн эмдиги жылкыга мен ойлойм дүйнөлүк деңгээлде Куран жарышы өткөрөбүз. Келген үчүн Алла ыраазы болсун. Рахмат. Бөлүшөбүз, катталабыз, анан динди жайылдабыз.